Кантип цех ачыш керек? Заказчиктин тобун кантип иштейбиз, эмне болобуз? Мына ошол өтө чоң ката. Жаңы ачкан ишканаларга кандай сунуш биз бере алабыз? Баарын өзүм кылам. Цехке кирип иште, ошол ошибкаларды үйрөн. Өзүңөрдүн колуңардан келген рекламаңарды жасай бергиле. Эң керектүү нерсе рынок тез өнүгүп жатканда бул нетворкинг. Менин заказым бар, сенин өндүрүшүң бар экен. Давай иштешели. Биздеги өндүрүштөгү инженерлер жок экен. Кыргызстандын жайгашкан территориясы биз үчүн эң ыңгайлуу тигүү тармакка. Мүмкүнчүлүк бардыгына бирдей эле. Менин биринчи сунушум ылдам иштегенге аракет кылыш керек. Жаңы компания ачабыз дегендерге бул жеңил болот. Баа не вопрос болуп калды. Сени банкротко алып келип коюшу мүмкүн. Азыркы тигүүчүлөргө 3000 сом бериш керек. Швеялардын туруктуу болбой атат, айлыктары жакшы болбой атат. Жаман жетекчи да, чынына келгенде. Машинкаларын коюп туруп, анан издешет го. Мен каяка тигем, эмне тигем. Эмне келдик, жөн эле убакыт коротмой экен, акчаң кетти канча. Элибиздин ушундай ойдо экенине да бир аз өкүнөм да. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин тикме бирикмебиздин мүчөлөрү, биздин көрүүчүлөр, биздин угармандар. Сиздер менен мен Шер Бакасов, тикме маегибизде көрүшкөнүбүзгө кубанычтамын. Тикме бул Кыргызстандын тигүү тармагынын ишкерлеринин бирикмеси. Биздин негизги максатыбыз Кыргызстандын тигүү тармагын өнүктүрүү. Тикме маегибиздин негизи чыгымдары жана билим берүүдөгү чыгымдар аябай көп экен. Биздин ушул демилгебизди колдоп, Кыргызстандын тигүү тармагына салымын кошуп калайын деп жаткан биздин негизги өнөктөшүбүзгө ыраазычылык айта кетсем, Optima Bankка терең ыраазычылык. Optima Bank өзүнүн ийкемдүүлүгү менен, өзүнүн ылдамдуулугу менен өзгөчөлөнөт. Биз дагы бүгүнкү күндө көп жылдан бери Optima Bank менен биргеликте иштеп, көптөгөн ийгиликтерге чогуу жеттик. Анан негизги айта кетчү нерсе, мен Валберестеги селлер катары Optima Bankты тандадым. Себеп дегенде, именно Валбересте соода кылган селлерлерге Optima Bankта обслуживание бекер. Жана башка банктар менен болгон айырмачылыгы 2 күнгө акча эртерээк түшөт. Ал эми биздин бүгүнкү негизги темабызга кайрыла кетсек, бүгүн биз биздин урматтуу спикерлер менен талкуулай турган темабыз тигүү тармагына киргенге биринчи кадамдар, цех с нуля деп темабызды атадык. Биздин урматтуу спикерлер Алыкул агай, Марат байкебиз сиздерге да терең ыраазычылык, убакыт таап тажрыйбаңыздар менен бөлүшөйүн деп келгениңиздерге. Ал эми менин алгачкы суроомо кайрыла кетсек, биз тикме деп тигүү тармакка кирип, тигүү тармактагыларды давай иштейли деп атабыз. Жаңы тигүүгө кирейин дегендерге биринчи жолун көрсөтөлү деп атабыз. Киргендерге дагы чоңоюуга жардам беребиз деп атабыз. Жалпы тигүү тармакка чакырып атабыз да туурабы? Тигүү тармагында азыр абал кандай, Марат байке? Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат айтып, анан ушул тигүү тармагы боюнча кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу келген коноктор, саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр. Шер айткандай эле, ошо биздин тикме маек куруубуздун себеби бул Кыргызстандагы тигүүчү тармакта иштегендерге өзүбүздүн тажрыйба менен бөлүшүү, элдерге балким пайдасы тие турган болсо, биз дайым ачыкпыз. Кандайдыр бир жаңы суроолор боюнча дагы талдөөгө биз ачыкпыз буюрса. Азыркы сурооңо мен мындай деп жооп бермекмин. Кечээ эле биз бир отуруп талдап, Кыргызстанда тигүү тармагын ачууда кандай болуусу керек? Кандай болуусу керек? Фабриканын көрүнүшү деп сүрөттөй турган болсок, бир көрүнүштө мен айтмакмын, Кыргызстан ичинде 5 кишилик же 10 кишилик цех ачуу бул биринчиден мүмкүн, экинчиден бул пайдалуу. Мен айта кетчү нерсе, Өзбекстанда же болбосо жаныбызда турган Тажикстан мамлекеттеринде эң кичинекей эле жаңы бир мекеме ачылган болсо, ал эң аз дегенде бир 70-80 орундуу болуп ачылыш керек. Ал жердин ичиндеги конкуренция дагы ошондой, ал жердин ичиндеги мүмкүнчүлүктөр дагы ошондой. Андан кичүү мүмкүнчүлүктөр ал мамлекеттерде тилекке каршы бүгүнкү күндө жок. Кыргызстандын ичинде бул эмнеге болушу мүмкүн деген биз суроону өзүбүзгө берип, биз чечимди таптык. Бул жерде сатуу мүмкүнчүлүгү аз санда дагы сатканга мүмкүнчүлүк Кыргызстанда бар экен. Бир модельден 300 штук
Бул кээ бир сатуучулар үчүн жакшы, кээ бир өндүрүшчүлөр үчүн оор болушу мүмкүн, бирок бул дагы өзүнүн эсебинен рынок бар дегенди билдирет. 300 штуктан баштап 3000 штук, 30.000 штук, керек болсо чоң 300.000 штукка чейинки Кыргызстанда чоң мейкиндиктеги рынок турат. Чоң мүмкүнчүлүктөгү рынок турат. Бунун бирден бир себеби биздин түшүнүгүбүздө бул Мадина базары болуп чыгып атат. Мадина базары ичинде бир рулондон баштап канчалаган тоннага чейин бир убакта сатып алганга мүмкүнчүлүк бар. Ассортименттеги сырьевой запас Кыргызстандын ичинде гана бар. Бул мүмкүнчүлүк бизде гана бар экен. Биз ушуну туура пайдаланып иштесек, анда башында айткандай 5 кишилик дагы, 50 кишилик дагы, 500 кишилик дагы цехти иштетүү мүмкүнчүлүгү Кыргызстанда ушул күндө дагы бар. Буга чейин да болгон, келечекте кандай болот экенин мындан биз чогуу көрөбүз буюрса, бирок азыркы күндө бул мүмкүнчүлүк турат. Ушундай эле сырьевой запастагы базар биздин кошуна мамлекеттерде жок экенин билишиңер керек. Кошуна мамлекеттерде мындай запас жок. Ал жерде кандай ткань болбосун, бул заказ менен жасалып алып келе турган ткань. Эгерде ал собственный производство болсо дагы, ушул мамлекеттен чыккан өндүрүш сырье болсо дагы, ал ошол мамлекеттин ичинде заказ менен жасалып чыгат. И анын саны башкача болот. Ал эми эң чоң өндүрүшчүлөр сырьенуку бул Кытай. Кытай Кыргызстанга ушул күндө в наличии алып келип койгон сырье турат. Көп сандагы сырье турат. Андан көп крупный заказ боло турган болсо, Кытайга заказ берип 15 күндүн ичинде Кыргызстанга да киргизип кетсеңер болот. Биздин Кыргызстандын ичиндеги тигүү тармагындагы абал мен ушундай деп билем. Биздин мүмкүнчүлүктөр 5 адамды иштеткенге дагы бар экен, 50 адамды иштеткенге дагы бар экен, 500 эмес 5000 киши иштеткенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биздин күчүбүз жетсе ошого, сатууда сөзсүз түрдө биз сатууну да карашыбыз керек. Сатууда дагы ушундай клиенттер Кыргызстанда азыркы күндө бар. Эң аз сандан баштап эң чоң санга чейинки сатуусу бар клиенттер Кыргызстанда издөөдө жүрөт. Же болбосо Кыргызстандын ичинен сырткары чыга турган болсок, Кыргызстанда өндүрөт, Кыргызстандан сатып алат элем деген клиенттер эми Wildberries'те, электронный сатууда, же болбосо выставкаларда, Москвада, Россияда ал жерден да таап келсек болот. Түшүнүктүү. Рахмат. Марат байке, мен да бул кошумча айта кетейин. Азыр биз негизги жумушубуз меники жеке бул Wildberries'те онлайн соода кылабыз. Анан Россия менен Украинанын ортосунда согуш башталып кеткенден кийин ал жакта Кытай аябай кенен ачыла баштады да. Байкасаңар, 2 жыл мурун Кытайдын ар бир чоң шаарынан прямой рейс Россияга күн сайын ачылып калган да. Андай негизи тарыхта жок болчу да. Демек бул Кытай орустарга аябай кенен ачылганы. Ошол кезде Кыргызстанга аябай чоң коркунуч болгон. Орустарга сатып атабыз да, биздин 80%, 90% экспортубуз орустар менен байланышкандан кийин биз үчүн коркунуч болду. Анан как раз биз үчөөбүз кантон выставкага барганбыз. Ал жактан бир топ орустарды көргөнбүз, Кытай менен кийим, готовый изделия карап аткан, сырье карап аткан, ал жактан жумушун түзүп аткан. Бирок азыркы күндө ошол статистика түшүп калды. Орустар Кытайга азыраак бара баштады. Кытайлар түздөн түз Россияга азыраак жөнөтө баштады. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Кыргызстандын жайгашкан территориясы биз үчүн эң ыңгайлуу тигүү тармакка. 2 гигант Россия, Кытайдын ортосунда, даже 3 гигант Европанын да ортосундабыз да. Ушу 3 гиганттын ортосунда турабыз. Бул жерде мындай себеби болгондо, азыр бизнес модель өзгөрүп атат да. Ковидтен кийин өзгөрдү, бул согуштан кийин дагы өзгөрдү. Электронный коммерция өнүккөндөн кийин дагы бизнес модель өзгөрдү. Өзгөргөндө бир тарапка көбүрөөк басым кылып өзгөрүлүп атат да, бул ылдамдуулукка. Менин сунушум, азыр тигүү тармакта мүмкүнчүлүк бар, бирок тигүү тармактагы жаңы кирип жаткан ишкерлерге мен биринчи сунушум ылдам иштегенге аракет кылыш керек. Эмне үчүн Россия менен Кытайдын байланышы түзүлбөй калды? Кытайдан заказ берген болсо, Россияга келгичекти бир топ убакыт. Алар көрүштү. Орустар үчүн убакыт утуу бул маанилүүрөөк экен да, себестоимость карагандачы. Кытайдан себестоимость арзан деп заказ берсе,
ал товар келечекте 2-3 ай өтсө, бул жактан Кыргызстандан берсе 1 айда товар келип калып атат орустардын колуначы. Анан алар айтат экен да, лучше переплачу, чем ждать. Себеп дегенде ылдамдуулук азыр өтө маанилүү. Ошон үчүн биздин тигүү тармак дагы өнүгөт деген ишеничтемин да. Анан дагы бир мындай статистикага кайрыла кетсек, ошо баарыбыз айткандай тигүү тармак 35-40 жылдан бери мындай Кыргызстанда келатат, жакшы өнүгүп атат деп атпайбызбы? Бул мындан ары дагы өнүгө берет экен да. Себеп дегенде биз мына тигүүчүлөрдүн азыркы күндө орточо статистикасын алсак бир 4-5 жыл экен да тажрыйбабыз. Хотя рынок бизде канча жылдан бери келатат да. 25 жылдан бери тигүү тармак мына келатыптыр. Бирок биз айтып атабыз, мына 5 жыл, 4-5 жыл экен. Официальный статистический данные боюнча средний возраст швейной компании 4-5 лет, да. Вот, ошо менен караганда эми биздики жабылып калган себептерин да талкуулайбыз бүгүнкү маекте. Ишканалар жабылып калса дагы мүмкүнчүлүктөр биз тигүү тармакта пайда боло берет экен да. Азыр болсо биз ошол каталардын баарын эске алып, ошо биздин тикме маегибизде дагы тигүүчүлөргө туурараак маалымат берели деп атабыз, чтобы ишканалардын орточо возрасты чоңойсо. Чоңойсо албетте мамлекетибизге чоң салым болот. Сизде да кошумча маалыматыңыз бар беле? Кытай боюнча айтканыңан мен бир кыстырма. Кытай менен болгон коммуникация оор дагы чындыгында. Ал жерде соода мекени болгону менен алар менен коммуникация жүргүзүү орус байерлерге, орус сатуучуларына биздин эл менен коммуникация кылганга караганда аларга кыйынчылык көбүрөөк. Кыргызстанда биз орустар менен сүйлөшүүдө, орустардын менталитетин түшүнүүдө, орус тилин сүйлөөдө бизде эч кандай кыйынчылык жок. Эч кандай кыйынчылык жок. Биз СССРде чогуу иштегендиктен эски биздин эмелерибиз бар. Чогуу СССР менен болгон Кыргызстандын проекттери болгондуктан бизге булар менен иштөө жеңил. Алар дагы ошону көрүп атат. Бул дагы бир чоң мүмкүнчүлүк. Анан сен айткандай эле булар Кытайдан товарды тиктирип, жолун, убакытын сарптап алып келгиче Кыргызстандагы даяр сырьёну тигип жеткирип коюу бул Россияга жеткирген убакыттын Кытайга караганда 2 эсе эртерээк болуп атат. Ушул мүмкүнчүлүктөн Кыргызстандагы мүмкүнчүлүк, ушул нерсе болгондуктан Кыргызстандагы мүмкүнчүлүк колубузда турат. Жалпысынан караганда тигүү тармакта бизде жумуш болот. Кыргызстандын территориясы эч жака көчүп кетпейт. Россия жаныбызда бар. Тамак менен кийимге муктаждык дайыма болот. Демек, алма-быш, озмо-туш деп күтө бербей, биз илим билимибизди кеңейтип, ишканабызды түздөп даярдана бериш керекпиз. Рахмат. Мир меняется ежедневно. Мы сохраняем главное. Мы растем, чтобы быть ближе, предлагая больше. Мелочей нет. Каждый шаг важен. Оптима Банк. Надежный партнер для настоящих и будущих достижений. Биз ошо тигүүчүлөрдү үгүттөдүк, тигүү тармагынын абалын сүйлөштүк. Эми ошол жака, бул жакта дагы көрүүчүлөрдүн арасында Алкул байке ушундай адамдар бар экен, жаңы тигүү тармакка кирейин деп аткан. Анан сөзсүз түрдө биздин YouTube'дан дагы көрүүчүлөр бар. Ушул суроону күтүп аткан. Мына тигүү тармакка кирейин дегенде бир максат болуш керек да. Ошол башындагы максат боюнча, аттангандан кийинки багыт боюнча жалпы маалымат Алкул байке сиз айтып берсеңиз, өзүңүз менен кыскача тааныштыргандан кийин. Мен атым Алкул Жолдубаев, өндүрүштөгү жоготууларды жоюу жана эффективдүүлүктү жогорулатуу боюнча иш алып барып келем. Иштөө тажрыйбам өндүрүштө мына уже 9-жылга кетип атат. Бирок эми бирөөлөр үчүн аздыр, көптүр, бирок ушул убакыт бою өтө интенсивдүү иштедим да, өндүрүштүн ичинде. Дарбазасынан кирип, анан аягына чейинчи. Ошол негизи өзүм билимим боюнча экономистмин. Курулуштагы инженер экономист строительство деген ондой адистигим бар. Ошол
Ал нерсем дагы бирок ошол өндүрүшкө келгенде өздүк бааны эсептегенге керек болду. Ошол курулушта эмес, мына кийим өндүрүүдө көп жылдан кийин кайра ушул пайдаландым да. Ошол анан өндүрүштөгү жаңы кишилер эми кантип башташ керек, эмне болуш керек дегендин баардыгында бул ар бир адамдын ою субъективдүү, ал туура болбой калышы деле мүмкүн, бирок ушундай иштеп жүрүп мен мындай деген жыйынтыкка келдим. Эң эле биринчи нерсе, бардык нерсе максаттан башталат. Максат коюш керек да. Өндүрүш жайында адамда бир ичинде баалуулуктар болуш керек. Жеке өзүнүн бардык эле компания акырая келип бир акча табайын деген максаты бар да. Анан ошондон дагы жогору турган, акчадан да жогору турган баалуулуктарга ээ болуш керек, ошондой максаттарга. Мисал үчүн, мен ушул иштесем, бир 20-30 кишини, 50 кишини жумуш менен камсыз кылсам, ал кишилер туруктуу, стабилдүү иштеп, өз оокаттарына, үй тиричиликтерине жардамы тийсе, биздин курган компаниябыз деген ошондой бир чоңураак максат болуш керек да. Кыргызстанда көп эле учурда, мына акыркы ушу эгемендүүлүктү алгандан бери эле мисалы миграция бар да. Орусияга баргандар, мисалы үчүн жеке өзүм дагы мен чет мамлекетке барып иштеп келгем 10 жылдай. Мына ошондогу кыйынчылыктар менде ушундай калыптандырды да. Мен эми Кыргызстандан башка жака кетпешим керек. Ойлонуп көрсөм, мына мен жаштыгым, күчүм, алган билимим эми канчадыр болсо дагы ошонун баардыгы башка бир элдерге пайдасы тийип калгандай болду да. Анан эмнеси болсо да мен Кыргызстан үчүн иштешим керек экен деген, мына башка мамлекеттерди көрүп, биздин Кыргызстан деле ошолордон кем эмес. Биз деле баягы эзелки улутпуз. Анан биздин Кыргызстан деле өнүксө экен деген ошондой ойлор, баалуулуктар болду менде. Анан экинчиден элдерибиз ошол миграцияга кетпесин деген. Ошол жумуш орду менен камсыз кылам, мен эл үчүн иштейм деген кандайдыр бир максаттар дагы болуш керек да, чоң максаттар. Бул биринчи максат боюнча. Экинчиден, кайсыл багытта иштешим керек. Анан тандаган багытың сенин өзүңө жагыш керек. Ошол багытты сен өзүңдө мындай бир симпатияң болуш керек да. Ошону жактыруу болуш керек. Себеби сенин жактырбаган нерсе болгон болсо, сенин кубатың, күч кубатың, кайратың жетпей калат да. Эгерде сен сүйүп турган нерсе болсо, анда сен чарчабайсың, жыгылсаң кайра турасың. Себеби дегенде бул деген жумуш, бул деген күрөш. Ошондуктан ар кандай болот. Күн сайын эле жолуң болуп кете бербейт. Албетте бардыгы Кудайдын колунда. Анан биз деген себебин кылышыбыз керек. Мына ошол процесстердин, этаптардын өзүндө түрдүү олку солкулар, кайра эле кыйынчылыктар болуп тура бериши мүмкүн. Мына ошол убакта сендеги баалуулук жана сенде сүйүү болгон болсо, сен ошону оңоюраак жеңесиң да. Демек, бир багытты тандап алышыбыз керек. Эң биринчи баштыгынан бар. Демек, ошол тандаган багытты биз сүйүш керекпиз. Ооба, сүйүш керексиң. Сиз кайсы багытты сүйөсүз? Мен жалпы кийим өндүрүүнү сүйөм. Өндүрүштө иштеп калгандыгым себептүү. Мендеги эң башкы максат жумуш орундары көбөйсө экен деген максатым бар да. Кыргызстаныбыздагы элдер башка жака кетпесе экен депчи. Анан ушул убакка чейин бир топ эле жерлерди кыдырдым. Башка мамлекеттерди кыдырып көрдүм да. Австралияга барган жокмун. Америкага барган жокмун дегендей. Мындай байкап көрсөм, биздин Кыргызстаныбызда 4 мезгил бар экен. Кар бар, жамгыр бар, жашыл жаз бар, жай бар. Биздин 4 мезгилдин бардыгы деги эле бизде мүмкүнчүлүктөр көп экен да. Сонун жашоо шартыбыз мага аябай салыштырмалуу. Мисалы үчүн деген Дубайга баргандар көрөт, ошол жакта жашап көрсөңөр билет элеңер. Мындай 1 жума, 2 жумага барып келгендер болсо, алар бир таасирлениши мүмкүн, бирок жыл бою эле жанагынтип ысып тура берсе, балким алар өздөрү көнүп калгандыр. Бирок мага кыйын. Орустарга барсаң, аякта суук, Европада барсаң жамгыр.
Ал мисалы бизде 3-4 күн катар жамгыр жаап калса элдин маанайы бүркөлүп кетет го. Ошондуктан Кыргызстандын сонун экенин мындай салыштырып өзүмө ушундай билип алдым да. Ошондуктан биздин Кыргызстанды деле өнүктүрсөк болот. Мендеги эң башкы максат ошондой да. Демек могу тигүү тармакка кирген ишкерлер Кыргызстанга аябай албан салым кошкон деп эсептесек болот. Себеп дегенде тигүү тармакка кирген адам бир гана өзү үчүн эле гана иштей албайт, айлык акы бериш керек. Тигүү тармагында роботтор тикпейт. Тигүү тармагы адамдарды жумуш менен камсыз кылат. Азыр биздин мындай статистикага да кайрыла кетсек, Кыргызстанда тигүү тармак жумуш орду боюнча 2-нчи орунда турат экен. Сельское хозяйстводан кийин тигүү тармагы турат экен. Демек бул тигүү биздин көрүүчүлөр бар, алардын арасында тигүү тармагында иштеген ишкерлер бар. Сиздерге терең ыраазычылык. Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошуп жатасыздар. Экспорт боюнча дагы мамлекеттин экономикасы экспортко карап өнүгөт, туурабы? Экспорт боюнча дагы алтындан кийин биздин тигүү тармак 2-нчи орунда турат. Демек баарыбыз ошо тигүүчүлөр баарыбыз биригип, аябай чоң салымыбызды кошуп атабыз. Демек дагы мындан да тышкары бир топ моменттер бар эми. Биз тигүү тармак жабылып калып атат, көп цехтер жабылып калып атат. Ошон үчүн көрүүчүлөргө дагы кайрылат элем. Көрүүчүлөр, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, тикме маегибиздин эгер сиздерге пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, комментарий басыңыздар, тааныш досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Эгерде биздин чыгарылыштарды жоготуп алгыңыз келбесе, биздин YouTube каналыбызга катталып коюңуздар. Мындай да жана өндүрүшү жок өлкө, өпкөсү жок адамдай да. Же болсо жасалма өпкө менен дем алып жүргөндөй да. Өндүрүш болбосо өлкө өнүкпөйт. Ошон үчүн деген сөз түрдө өндүрүштүн ушул түрү колдон келип аткандан кийин бардыгыбыз ушуга аракет кылып өндүрүшүбүздү өстүрө беришибиз керек. Биз өзүнүн тармагын таппай кыйналып жүргөндөргө кандай бир совет бере аласыз? Мисалы үчүн айтып атпайсыз, бир багыт тандаш керек депчи. Ал балким багытты тандады, өзү үчүн ушул багыт өзүнүн түшүнүгүндө бул туура багыт деп түшүнүп турат да, өзүнүн багыты деп түшүнүп турат да. Бардыгына мындай кеңеш бере тургандай туюлуп кетти мына суроодон кийин. Жок, андай эмес. Мен өндүрүштүн ичинде гана кеңеш бере алам. Макулбу? Ушул биринчи эми баягы өзүнүн туюму дагы бар да, адам сезими бар, болжосу бар, баягы аң сезиминде мындай өзү билип билбеген абалда эле ошого өзү жакын болот, оңой ийилет дегендейчи. Оңой эле кирип кетет. Анан негизи эле бул суроо баягы эмедик суроо экен, жанагы кээ бир учурда мындай болот да. Акаевдин учурунда мындай болду. Билим берүүгө багыт алышыбыз керек экен, Кыргызстанды Швейцария кылабыз дегендер бир сөздөр бар эмес беле? Анан билимге умтулушубуз керек экен деп. Анан ошол учурда эмнегедир элдин баары эле мына ошо 2000-чи жылдары студент болгондор, 2000-2005ке чейинкилердин көпчүлүгү же юрист, же экономист да. Ушундай болуп калган да баардыгы эле. Азыр болсо мен мына көрүп турам. Мындай өндүрүштөгү, кийим өндүрүүдөгү, жеңил өнөр жайындагы инженерлер жок болуп атат азыр бизде. Жеңил өнөр жайында инженерлер жок болуп атат. Аны ким окуткан? Эч ким окуткан жок. Азыр эми элдин баарын сура, өзүңөрдөн чоңдордон сурап көргүлөр эле, баары эле юрист же экономист да. Өнөр жайындагы инженерди мен азыр кече Иорданияга барып келгенден дагы түшүнүп калдым. Көрсө, мынабу өндүрүштөгү инженер же болбосо курулуштагы инженерлер алдын ала проектисин жазып, ошолордун баардык ийне жибине чейин чиймелеп көрүп, анан кийин бир үй курсаң дагы бир проект сатып алып атпайсыңбы азыр бир 10 000 долларга дегендейчи. Ошонусун жазган ушу өндүрүштүн мээлери болот экен да, мындай ошонго акыл эмгегин жумшаган адистер. Мынау жеңил өнөр жайында дагы ошондой адистер болуш керек. Анын башына аягына, мисалы кандай, нөлдөн баштап цех деп айтып атпайбызбы? Анда мисалы баштаганда эле эч кандай чыгымды кетиргенден мурда жол картасын чийип, мен кайсыл жерден каяка чейин барам. Мисалы айталы, менин кубаттуулугум канча болот менин өндүрүшүмдө? Мен 50 машинка менен иштейминби? Же 25 машинка менен иштейм, же 100бү? Макул, 100 болсо кандай болот? Ал 100 машинка канча кездеме жейт? Bir айда канча коротот?
алдын мисалы үчүн айталы канча жумушчу керек болот, алардын айлыгы канча болот, кандай чыгымдын түрлөрү болот, мамлекетке кандай салык төлөйм. Мына ошолдун баардыгын калькуляцияларын чыгарып алып, эң оболу биринчи багытымды тандап алайын. Мен өтүкчүмүнбү же киммин? Ошондой да. Ошондуктан бул кийим тигүүдө дагы көпчүлүгү мынтип түшүнөт да, биздеги элдерчи. Жанагы кийим тигет десе эле баардык кийимдерди тиге берет экем деп ойлойт. А менде суроо бар да. Бир доктор бар. Мисалы үчүн медициналык академияны бүткөндөр бирөөсү деген жүрөк доктор болот да, бирөө көз доктор болот, бирөө тиш доктор, бирөө сынып калса карайт, туурабы? А доктор болсо эле баардыгын дарылай бербейт да. Ай мына кийим тигүү дагы эле ошондой. Ошонун айырмасын түшүнбөй атабыз да биз. Чындыгында ошондой сен деген тиш докторсуңбу, ошо кийимде кандайсың? Ошону тандап ал биринчи. Чын-чынына келгенде мына бизди Марат эсиңде болсо керек, Германиядан келген устаттарыбыз үйрөткөн да, мынтип айтат. Кийим тигүүдө эки чоң көрсөткүч бар. Баштагандачы. Сенин алган тандаган багытыңдан кийин колдонгон кездемең өзгөрбөш керек. Бир мүнөздөгү физикалык мүнөздүүлүгү бирөңчөй болуш керек. А деген эмне? Мына нерсе мисалы башка да чоюлбайт. А сеникинин үстүңдөгү чоюлат. Демек бул башка өндүрүш, бул башка өндүрүш. А биздин Кыргызстанда муну деле тигип атпайбы? Бул биринчиси. Өзгөрбөй турган нерсе. Экинчиси биз колдонгон шаймандар, бул оборудование. Ошону дагы биздин кайсыл багытты тандап алган болсок, ошого ылайыктуу алыш керек. Мисалы, эгерде сен чөп жыйнай турган болсоң, анда сен айры колдонушуң керек да. А эгерде сен көмүрдү ташый турган болсоң, күрөк колдонушуң керек. А ошондуктан баягы аспапты дагы ошол багытыңа ылайыктуу тандап алышың керек да. Мына ошондой жөнөкөй нерселерге дагы биз көңүл бурбай, биздеги азыркы учурда мындай баардыгын тиге берем, баардыгын жайгара берем деп ойлоп алып, эч бир кайсы багыт өнүкпөй калган. Ошол себептен ал масштабка да чыга албай атат. Иштегенине балким 5 жыл болду, балким 10 жыл болду, бирок экономикалык өсүүсү жок, же чоң оюусу жок. Мына ошондуктан биринчи кезекте максатыбызды, баалуулуктарыбызды аныктап, анан багытыбызды кийим тигүүдө кайсын, балдардын кийиминби, аялдардын кийиминби, эркектердин кийимин багытты тандап алып, ошого керектүү болгон машинкаларды сатып алышыбыз керек да. Керек болсо мына Марат мындай деген экөөбүз бар элек менин оюмча. Мынтип айтканда, сенин кайсы кийимди тигесиң десе, биз жаш балдардын кийимин тигебиз десек, айтат, ал жаш балдардын кийиминин ичинен кайсы жаштагыларга тигесиң деди да. Ана мен унчук билбейм да. Анан унчукпай туруп калсам, ошондо айтып берди. Жаңы төрөлгөн балдардан баштап 1,5 жашка чейин бул башка багыт экен. Анан ошол баягы 1,5-2 жаштан баштап 8 жашка чейин балдардын колдонгон кийимдери, кийген кийимдери башка болот экен. Анан өспүрүм курактагылар, өспүрүм менен мына 2 жаштан баштап 12, 13, 14 жашка чейинки балдар бир группага кирет экен да. Анан жаңы төрөлгөн балдар ал кийимдери башка болот экен. Ошондуктан балдардын ичинен дагы ошону бөлүп берген да. Мына ошондо түшүнгөнмүн. Демек, биз болсо женский десе, мужской десе эле тиге беребиз. Түрдүү. Мына ошол өтө чоң ката. Бекер эле убаракерчилик да, чындыгында. Ушундай. Азыр ушул темага уйкаш тигүүчүлөрдүн көбүндө ушундай бизге дагы суроолор келет да. Менде лишний машинкам көп болуп калды, бул бир. Менин швеяларым туруктуу болбой атат, айлыктары жакшы болбой атат деген суроо 2. Мен бир багыттын бир эмеси профессионал болбой атам. Бул 3 ушундай активный суроолор бизге тикме инстаграмыбызга келет да. Биз алар менен ошо консультация берип, жооптор берип турабыз да. Как раз ушул Алкул байке айткан мисал ушул экен. Эгерде сен рубашка тигесиңби, аспаптарыңды рубашкага эле
таптап сени швеяларыңды рубашкага көндүрүп, бир эле рубашканын клиенттерин издеп, рубашка менен өнүгүп кете берсең, машинкаң дагы ашып калбайт. Рубашкадан шым тигип, кайра футболка тигип кете берип, кечке өндүрүмдүк түшүрүп, швеяларыңды качырбайсың деген ушул бир жакшы пикир экен, жакшы кеңеш. Чоң рахмат. Ошо тигүүчүлөрдүн дагы алдыдагы өнүгүүсүнө биз дагы ошону сунуштамакпыз. Багыттын бул биринчи ошол багыт ошол экен. Сүйгөн, мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, сүйүш керек депчи. Бул кандай? Бул мисалы үчүн мен көйнөк тиге тургам десем, бир көйнөктүн дизайндарын сүйүшүм керекпи? Мисалы мен мына көйнөк, мен мисалы көйнөк тикким келет да, бирок тиге элекмин. Бирөө тиксе ошого кошулуп алгым деле келип турат негизичи. Көйнөк дегенде рубашка, кадимки. Эркек көйнөк. Эркек. Мына мисалы менин көйнөгүмдү көрүп атасыңарбы? Кандай көйнөк экен? Сопсоң. Сонун көйнөк, Мунун деген сапаты өтө жакшы. Бул көйнөктү кийгениме 15 жыл болду. Бери дегенде эле. Кандай дейсиңер? Мен ошол көйнөктү 15 жылдан бери кийем. Деген сөз мунун багы бозу дагы ар кандай ак түстөрү ар кандай бар да, мунчу. Бул көйнөктүн өзү аты, артикулаты Кембридж бекен ушундай. Кембридж атычы. Себеби деген ушундай деңгээлдеги көйнөктөрдү баягы Кытайга көргөзмөгө барганда таап бир Instagram баракчама да койдум. Бирөө жарым кызыгып калабы депчи. Бул мынтип мага түшүндүрдү. Бул көйнөктүн эгерде курамында пахтасы жарым болуп, жарым синтетика болчу болсо, муну үтүктөгөндө мондай чекчейип турат экен да. Униформа, офис кийгендерге көчөдөгү кийин. Эгерде муну жалаң эле пахтадан кылып койсо, мындай бат бырышып калат экен. Ушундай болуп калат экен да. Жалаң пахтадан кылыш үчүн анда өтө жука кылып коюш керек экен. Тыгыздуулугунчу жука кылып койсо, анда бир аз жеңилирээк, анча бырышпайт экен. Бирок ошону түшүндүрүп берди тиги Кытай. Анан мен так билип алдым. Демек мен кызыккан түрү жарым пахта, жарым синтетика экен. Синтетика мындай бир контраст бергенге, түстү жакшы кылганга, мындай физикалык жактан жана үтүктөдүк дебедиби? Үтүктөгөндө дагы жакшы үтүктөлүп, жакшы болот экен да. Ошон үчүн бир багытта өнүгүшүбүз керек. Ошондо ийгилик болот. Анан дагы бир багыт жөнүндө сөз кылалы да. Ушул мисалы үчүн мен тигүү тармактамын. Мына Марат байке дагы мисалы үчүн тигүү тармакта. Мен өндүргөндү жаман көрөм. Мен өндүрүштү жүрө албайм да. Кечке ошо конвейерди карап эме кылып, мен сатканды жакшы көрөм. Марат байке мен ойлойм, Марат байке өндүрүштү тандайм. Марат байке өндүрүштү сүйөт. Сатканды жактырбайт. Бул дагы багытпы мындай? Бул жакта. Бул баягы немеге байланыштуу. Көп компаниялардын учурунда мындай. Ошол өзүндөгү бар табиятты жана баягы сүйүү дебедикпи? Ошол бар табиятына туура келбеген ишти айла жоктон иштеп жүрөт. Мисалы үчүн бизде кандай? Күйөөсү менен аялы, эжеси менен сиңдиси ошол компанияны жетектеп иштеп жүрө берет да, өндүрүш жайын жетектеп. Чындыгында ал киши жетекчи катары жаман жетекчи да, чын-чынына келгенде. Ал жетекчилик мындай жөндөмү жок. Ошондой болсо дагы эле жетекчи боло берет. Анан дагы бир финансылык жагын караш үчүн өзүнүн бир жээнин коюп коет. Эмнеге аны коюп койдуң десең, ал акчаны уурдабайт дегендейди. Бирок ал финансист катары жакшы эмес да. Ошол өзүнүн компаниясын өнүгүүсүнө тоскоолдук кылып атат. Мына нөлдөн баштап аткан дегендерчи. Силер дагы ошол табиятына карап, сүйүүсүнө карап ушул баягы адистерди ишке алышыңар керек. Өзүңөргө өнөктөштөрдү табышыңар керек да. Сен сатууну жакшы көрүп атасыңбы? Демек ошол иште сен кайра казасың, кызыгасың, чарчабайсың бир жагы. Өндүрүштө Марат иштеп аткан болсо, Марат эмне кылат? Кайра хронометражын эсептеп, мунун дагы жакшы методу бар бекен, ошону эзмелеп, андан тажабайт. Табият бар ошондо. Кээ бир кишилерге башчы болгонду деле каалабайт кээ бир киши, мисалы үчүнчү. Ал кишилер мага мындай тапшырма бер, могу жерден баштап могу жерге чейин сенин территорияң, ушуну жасай турган ишиң могу деп койсо, баш ооруткусу келбей эле ошону мыктылап жакшынакай кылып жасап коет.
ал бирөө менен сүйлөшкүсү деле келбейт, бирөөнү башкаргысы деле келбейт. Ошентип табияттарына карап дагы адамдарды биз туура жумушка коюшубуз керек да. Рахмат. Демек ошо жумушту баштап атканда өзүң сага тигүү тармагынын эмнеси көбүрөөк жагат ошону аныктап, анан жакпаган жерине жөн эле секирип кире бербей, ал жагына же өнүктөш же болбосо кесиптеш ал жакка табыш керек экен, Рахмат. Марат беке, ошо тигүүчүлөр уже кирди дейли. Тигүү тармакка кирди. Мен ошо иш болду, мен ачмай болдум дегенде биринчи кадамдар кандай болуш керек? Кайсы нерселерге көңүл буруш керек тигүүчүлөр? Ошолор боюнча маалымат берсеңиз. Тигүүчүлөр дегенде бул жерде ким кирип атат? Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Ишкер кирип атат, Ишкер кирип атат. Тигүү тармагына ишкер себеби кирип цех ачуу, жана башында айткандай эле, цех ачуу бул кичинекей цех ачканга да мүмкүнчүлүк бар. Сатуучу цех ачышы мүмкүн, же болбосо тигүүчү болуп иштеп жүргөн бир жумушчу өзүнчө ишкер болуп башташы мүмкүн. Бул жерде тармак мүмкүнчүлүк бардыгына бирдей эле. Мүмкүнчүлүк бардыгына бирдей бар. Эң негизги нерсе бул эми сатуу экен. Эң негизги нерсе бул сатуу экен. Биз буга чейин да Калкулов эки сүйлөшкөндө ушундай чоң талкуу болду. Сатуу бул башы. Анын жок болсо башы, анда сен өндүргөнүңдүн не кереги бар дегендей да. Ушундай болуп чыгып атат. Сатылган товарды Бул жанагы талаш суроо, мен кошулбайм. талаш суроо, Анда Марат талашалым. өзүнчө туура, мен өзүнчө туура. Бул Ооба, биз- нормалдуу нерсе. Биз ар бирибиз өзүбүздүн пикирибиз бар. Ооба. Буну балким мен бир чоң примерди да келтире алам. Компания чоңойгондо өзү өндүрүш керекпи же өзү өндүрүш кереги жокпу деген бир талкууда биз көрдүк. Uniqlo компаниясы өзү өндүрөт, өзү сатат. Бул анын тандоосу. Бул негизги багыт деп түшүнбөш керек. Негизги багыт бул эмес. Zara компаниясы бул эки компанияны салыштырган бири, экөөнүн выручкасы бирдей. Экөөнүн выручкасы бирдей, окшош. Экөө тең бирдей оборот кылат, бирдей акча табат, мындайча айтканда. Zara компаниясы өндүрүш менен алек эмес. Анын иши сатуу. Анын билгени сатуу. Ал только сатуу менен эле иштеп жүрөт. Балким анын сүйгөнү сатуу да, Калкулов эке. Ал сүйгөн ишин кылып жүрөт. Uniqlo бул көбүрөөк эки жумушту тең кылат. Бирок сөзсүз түрдө сатуучу өзү өндүрүш керек деген бир правила жок. Эгер ага туура келсе, эгерде анын командасынын ичинде өндүрүшчүлөр бар болсо, анда өндүрсүн. Эгерде анын командасынын ичинде өндүрүш жок болгон болсо, анда сатсын. Ишин ошону менен баштасын. Биринчи биз кандай болгондо дагы бирок биз сатууну коюшубуз керек. Компаниянын ичинде өндүрүүчү адам өзүнчө болсун, сатуучу адам өзүнчө болсун. Эгерде Кыргызстандын ичиндеги рынокто биз эми эки түрдү ачсак болот да. Жаңы баштап атканда азыр көпчүлүгү билет, давальческий сырье деп коет. Давальческий пошив деп айтабыз бул сөздү. Эми давальческий сырье деп айта берели. Ушундай байерлер бар, ушундай клиенттер бар, ушундай сатуучулар бар. Кыргызстандын ичинде өндүрүш гана издеп жүрүшөт. Аларга өндүрүш ачуу маанилүү дагы эмес, өндүрүш ачууну алар ойлонгон дагы жок. Андай пикирде дагы эмес ал адамдар. Аларга эң негизгиси ушу Кыргызстанга келип, жакшы сапаттагы өзүнө тиешелүү кийимдерди өндүрүп, ошонун акчасын төлөп, алып барып өзүнүн проблемасын өзү ойлонуп, өзү сатуу. Жаңы баштагандарга бул аябай ыңгайлуу болот. Жаңы компания ачабыз дегендерге бул жеңил болот. Ошону билгиле. Эмнеге? Биз оборудованияны же арендага алабыз, же сатып алабыз. Эки эле жолу бар. Балким бирөөнүн бош турган оборудованиясын сурап турсаңар, бекер деле алышыңар мүмкүн. Эң аз дегенде биз арендага цех Кыргызстандын ичинде тапса жеңил эле. Бул помещение дагы бар, машинка дагы бар, кирсең иштейсиң. Эми тиккенге товарың бар, аны сатып алыш, тигип башташ үчүн сырье сатып алыш керек. Бул чоң вложение, бул чоң акча. Жаңы баштаганда бул оор, бул кыйын. Силер давальческий менен баштасаңар, бул туура жолу деп мен билем. Мен ушундай деп ойлойм, бул туура жолу ушундай. Клиентти табасың,
клиент өзүнүн моделин разработка кылып Кыргызстанга алып келген, ага образец тигиштин да кажети жок ал киши үчүн. Ал кишиге ткань сатып алыш, аксессуар тандаш деген дагы кыйынчылык жок. Ал өзүнүн модели менен келди, тканьды сатып алды, болгону өндүрүш издеп жүрөт. Силер ошолорду издегиле. Эми аларды каяктан издейбиз деген да суроо болуп калбасын, Аларды каяктан издейбиз деген суроо болуп калбасын. Эми Кыргызстандын рыногунда 3-4 канал бар окшойт. Рынок клиент издөөнүн. Бардыгыбызга эле белгилүү маалымат болуш керек. Бул бирөөсү выставка болушу мүмкүн. Бирөөсү социальный сеть, бирөөсү бул мессенджерлер да. Ушул негизги ушу 3 эле тармак бар экен да издей турган. Же мессенджер, почта, WhatsApp, Telegram, же болбосо ошол социальный сеттер азыр эң популярный болуп аткандар. Ошол YouTube болсун, балким Instagram болсун. Бирөөсү выставкалар. Бирок выставка дегенде дагы выставканын дагы өзүнүн деңгээлдери бар. Ар кандай деңгээлдеги выставкалар бар. Сиздин товарыңызга тиешелүү, ким ачып аткан болсо дагы, сиздин багытыңызга тиешелүү выставкаларды караңыз. Эң алыс кетиштин кереги жок. Бул жерде Бишкектин тегерегиндеги эле выставкалардан тапса болот. Бирок алдыңан чыккан выставкага бара бербе демекмин да. Ар бир выставканын өзүнүн деңгээли бар, өзүнүн багыты бар, өзүнүн ал жерде товары бар. Сен товарыңа тиешелүү болсо бар. Сен товарыңа тиешелүү жокпу, ал жерден издеп эле кой. Убактын кетирбе, энергияңды коротпо. Биз көрдүк, көп выставкаларга барып, эч кандай пайдасы жок экен деп кыйналып, кейип келген кишилерди көп көрдүк да. Балким башында өзүбүз да ошондой кылганбыз, 1-2 выставкаларга барганда. Эмне келдик, жөн эле убакыт коротмой экен, акчаң кетти канча деп кейисиң. Көрсө ал выставкада сен товарың жок болчу, сен ал жака барганың өзү ошибка болчу да башында эле. Мындай да болуп атат да, көпчүлүк учурда биздин багы мендеги учурдан пайдаланып айтып коеюн. Кээде айтат, силер өзү кыргызча сүйлөбөйсүңөр, эмне орусча сөздөрдү аралаштырбай дейт го. Же эптеп кыргызча сүйлөй албайсың, же эптеп орусча сүйлөй албайсың. Ооба, ал нерсе бар. Бирок замандын талабындагы, учурдагы сөздөр бар экен да, ушундай болуп калат экен. Ошол сөздөрдү колдонгондо оңоюраак түшүнөт экен да элдер. Акыры аягы тилдин функционалдык жагы эмне? Маалыматташуу да, бир маалымат экинчи жерге көчсө түшүнүшү да. Ошондой угулуп кетти мына Давальский десе мен түшүнгөн жокмун. Айтор мен мынтип билип калдым. Кардар өзү модельди ойлоп таап, өзү кырктырып, бүт бардын дайын кылып келип коет экен. Сен жал болгону ошону тигип берип коет экенсиң. Кардар санын дагы билет. Анын сырьёсу да кардардын колунда. Бардыгы. Эт тап келип берет экен, сен казаныңда сага эле шорпа бышырып берип коет экенсиң да. Эми, ошондой эле. Ошол эле. Ошондой эле. Бирөө жылкы көтөрүп келет, ошону бышырып бер дейт. Бирөө койдун этин көтөрүп келет, ошону бышырып бер дейт. Сен повардын ишин алып Менде бир суроо бар да, ушул жерде эң бир кызык жер да. Макул шорпо деди. Этти берип койду. Сенде казан бар, очок бар, отту күйгүздүң, жактың. Эми просто сен жана шорпоң бар го, жана көөгүн алганды билбесең да, бозурайган бир болуп калат да. Мындай сулуу шорпо бышыра аласыңбы сен? Же көктөрүн аралаштырып ийесиңби? Маселе ошол жерде да. Ага эч көңүл бурбай эле, андай кишилер ооба келип атат, тигип бер, коюп бер деп атат. Анан тиктирейин десе эле, шорпосу канча саатта бышырсын билбейт. Канча саатта бышат шорпо? Туура алып калбайт. Эт канчада? 3 саат, 4 саатта бышат дегендей бир сурок бар да. Бул багытка тиешелүү болушу мүмкүн. Өзүнүн багытынан тышкаркы жаңы нерсеге кире калганда. Айтор көңүл бура турган нерсе, ошондой кардар келген учуру өтө туура айтып атасың, Марат. Себеби дегенде сен ага акча коротпой атасың, каяка сатам дебей атасың, башың оорубайт. Кайсы модель башың оорубайт. Болгону сен ишти, кара жумушту аткарып берип коесуң. Ошого акчаңды аласың. Эми ошол иш процессин талаптагыдай аткара алуу бизде проблема болуп турат да. Ошону жанагындай сулуу кылып, этин жумшак кылып, кооз туп-тунук шорпо бышырып бергенди биле алышыбыз керек болуп атат. Иш процессин, өндүрүштү туура жүргүзүүнү билишибиз керек болуп атат. Ал көрсөткүчтөр кайсы? Көрсөткүчтөр сен сапаттуу, анан талаптагы санды жана көрсөтүлгөн убакытты. Мына 3 нерсени сен айта алышың керек да.
Сага канча көйнөктөн канча тигишим керек? 3000 көйнөкпү? Мен бир күндө 500 көйнөк тигем. 6 күндүн ичинде мен сага карап турган срокту берип атат, убакытты тактап атат. Бул нерсе тиги кардарды кызыктырып атат. Мен сага мондай орточодон жакшы сапат, тигилүү сапаты боюнча, техникалык жагы, сапаты мондай болот. Саны 3000 болот. Срок 6 күн. Мен сага жаганбы? Иштешип кетебиз. Анан дагы ошол жерде айтасың, мен 6 күн иш убактысында, бирок ага чейин мага да даярдыкка бир 3 күн керек, 4 күн керек. Жалпы ошону менен мен 10 күндүн ичинде сага 3000 муну көйнөктү бермекчимин. Демек тиги кардар бул сунуш мага жагактуу дейт дагы, көрөлү дейт. Ошону ишке ашырсаң, маселеси жок жасап берип койсоң, ал киши сага келечекте кайра келет. Кайсыл кардар жакшы кардар? Же жакшы кардар эмес. Жанагы сен качан жакшысың? Кардарың кайра келсе жакшысың. Чын айтышыбыз керек. Биздин Кыргызстаныбыздагы жасаган өндүрүшчүлөрдүн жарымынан көбү кардары бир келген бойдон кетип калып атат да. Себеби дегенде шорпонун көөгүн албай койдуң да сенчи. Ошону бишырышты билбей атасың да. Түшүнүктүү. Ошол маселе менин жеке пикиримде бир нерсе сатылыш үчүн ал өндүрүлүшү керек биринчи. Өндүрүлгөн учурда ал талаптагыдай жакшы өндүрүлүшү керек. Жакшы өндүрдүм же сапаттуу өндүрдүм деген эмнени түшүндүрөт? Баасы арзан деген нерсе болуш керек. Сапаттуу баа деген демек арзан. Же болбосо сатыла турган бааны, демек сен ушул жагынан сапат бар экен. Канча сан керек болгон болсо, ошол 3 футболка тигип берип коем деп тура берсең болбойт да. Ал кишиге канча керек болсо ошол санды. Анан ошол убактысында, өз убактысында сен өзүң айта алышың керек. Сен өндүрүшүңдүн кубаты канча? 500 дана бир күндө. Бир жумада 3000. Мына ушинтип так ошону иш жүзүндө аткарсаң, башталгычтар үчүн муну билиш керексиңер. Башталгандан кийинкилер деле билиш керек муну. Мына ошол бизге кардар каяктан келет, мен жумуш таппай атам деген сен өзүң биринчи өзүң жанагы 3 көрсөткүчтү орундатышың керек. Баштагандар ушуну так билип алыш керек да. Негизи дагы бир цех ачуунун дагы бир тармагы бар. Бизде Кыргызстанда бул да популярный аябай. Бул өзү сатуучу болуп жүрөт. Ушул күнгө чейин сатуучу. Сатуусу балким базарда бар, сатуусу балким электронный форматта сатып атат. Ошол кишиге өзүнө бааны түшүрүш үчүн, же болбосо өзүнө жеке иштеш үчүн цех ачуу деген максат келди. Же балким ушундай бир ой келди да. Ошондой дагы цех ачкандар көп. Эми аларга кантип цех ачыш керек дегенге жеке менин сунушум бул эки жумушту тең кылып баштап эртеңки күндө бир туура эмес шагтарга кылганга мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калышы мүмкүн. Жол ошондой чыгып калышы мүмкүн. Оор жол болот. Өндүрүр, сат. Сен ишиң сатыштагы, сен ишиң өндүрүштагы болуп баштады. Булар Кыргызстандын ичиндеги цехтер менен партнерствону караштырыш керек. Бул жеңилирээк болот, бул туураараак болот да. Мен ошентип. Ал кандай, мен жаш түшүнбөй атам. Ошондо сен өндүрүшчүсүң. Ооба. Өндүргөн жанагы көйнөк тигип атасың деп кой. Ошону мыктылап атасың, дурустап. Сен сатуучусуң. Кое тур. Сен өндүрүшчү болуп турчу. Өндүрүшчү болуп тур сен. Буяк сатуучу болбоду беле. Ошондо сен жакшылап өндүрөсүң. Бир айдын ичинде 10.000 өндүрөсүң. Бул киши 10.000ди сатат. Сен башка компаниясың. Бирок экөөң өтө тыгыз иштешесиңер. Ушундай болуш керек, Ооба. Натыйжасы ошондой кылыш керек. Дагы бир вариантын көрөлү. Силер экөөң ушинтип иштеп атасың. Жумушту баягы циклды бөлүшүп алдыңар да. Сатуу сен, өндүрүштү мен деп бөлүшүп алдыңар. Башка бир варианты мындай. Мен өзүм өндүрөм. Өзүм чуркап барып дордойго сатам. Өзүм Инстаграмга чыгам. Өзүм кассир, өзүм закуп кылам. Ушундай. Баарын өзүм кылам. Бул вариант иштейби? Бул вариант иштеши мүмкүн, бирок мен ал вариантты колдобойм. Демек, жаңы иштеп баштагандар үчүн мына ушул биринчи мисал жакшыраак.
мен өзүм ээси болушум керек, компаниянын ээси мен элем, анан тигини эмнеге кошуп анга дагы бир пайдадан бөлүшөт элем деп отурбай, бул туура эмес. Ошондуктан чындап эле сатуу бөлүмүндө сатуу жагын жайгарып кыйратып атабы, аны сен өнөктөш кылып ал. Кызыкчылык бер ага дагы. Ал өзүнүн кызыкчылыгы менен максималдуу иштейт. А бирок сен өзүң сатып, өзүң өндүрө турган болсоң, анда сен эмне кыласың? Сенин фокусуң чачылат. Анан майнаптуу болбой калат. Бул биринчи муну эки кишинин бириккени жакшыраак болуп атат. Мына ошондуктан азыркы жаңы баштап аткандар, бирөөңөр жалаң өндүрүш багытына кеткиле. Экинчи тарабыңар сатуу бөлүмүнө. Экөөңөрдүн кассаңар бөлөк деле болсо боло берет. Маселе жок. Сен сатуу компаниясысың, мен өндүрүүчү компания. Мына ушундай. Негизгисин жыйынтыктасак, өндүрүш дагы маанилүү, сатуу дагы маанилүү. Жеке бир адам өндүрүштү дагы, сатууну дагы узак мөөнөттө эффективдүү алып бара албайт. Эки бизнес модель бар. Бир ишкананын ичинде, ишкана өзү өндүрүп, өзү сатса болот. Эгерде өндүрүштү башка адам, сатууну башка адам кармаса, узак мөөнөттө. Дагы экинчи бизнес модель бар. Бул ишкана бир гана өндүрүш, бир ишкана бир гана сатуу, экөөнүн мамилеси тыгыз болсо. Ушул жалпысынан ушул эки маселени талкуулайт экенбиз. Анан негизи бул Кыргызстандагы биринчи заказ алуу жөнүндө сүйлөшсөк. Себептенде мен аябай көп киши жазып атат да, биринчи заказчы каяктан табам, кантип иштейбиз, эмне болобуз депчи. Анан ошол жактан дагы жана Марат байке заказчикти каяктан издеш керек деген теманы дагы айта кеттиңиз, выставкадан, дагы башка жактардан деген жакшы сунуштарды айта кеттиңиз. Анан эми азыр биз Кыргызстандын деңгээлине азыркы учурда түшсөк, мына биздин жаңы ачкан ишканаларга кандай сунуш биз бере алабыз? Биринчи заказчикти каяктан табыш керек деген. Бул биринчи суроо. Мен өзүмдүн пикиримди айта кетейин ушул жактан, уруксат берсеңиздер. Мен айтат элем, жеңилдетипчи. Бул ChatGPTден да жазсаң, укмуш жазат экен да, выставкага бар, анан кийин мындай форумдарга катыш, анан базарга чыгып бланк тарат, анан соцсетте эме кыл деп реальный кейстер да, уже балким уже турукташып калган ишканаларга балким жарактуу. Мен мисалы үчүн башка ишканалар менен сүйлөшүп, сенин биринчи заказчигиң ким болгон, сеники кантип баштаган деп келгенде, бул жана негиздөөчүсүнүн же досу, же таанышы, же тууганы болуп чыгат экен да. 90% учурдачы, жаңы ачылган ишканалар. Бул кийин сен заказчигиңди таптың, кошунаң болчу, ал как раз сатканды билет, бирок өндүрүшкө кирчи эмес да. Ага өндүрүш жетишпейт экен. Мындай убакыты жок да өндүрүшкөчү. Же өзүнүкү бар болсо өндүрүштүн объему жетишпейт. Анан бери эмне кыргыздар тууган жылбыз да. Ишканалар ачылганда туугандар менен ачылып атат. Ушундай болуп атат. Анан кийин бизде ушундай келишим түзүп заказ берерде тууган же дос мамиле түзүлөт экен. Ошолордон биринчи заказчик ошолор экен. Демек жанагы 10-15 машинканы коюп, швейниктер бул тигүү тармагына киргенде, булар выставкага кантип барат? Мисал үчүн соц тармактан кантип условно подписчигин чогултат? Бул жагы кыйын экен да. Ошон үчүн буларга жаңы ачкан ишканаларга сунуштайт элем, тааныш изде. Нетворкинг. Азыркы күндө эң керектүү нерсе, рынок тез өнүгүп жатканда, бул нетворкинг экен да. Сүйлөшүп туруш керек экен. Себеп дегенде сен бир тараптуу эле өнүгөрсөң, сен байланыш аркылуу көп деген мүмкүнчүлүктөрдү тигүү тармагында пайдалансаң болот экен да. Себеп мисал үчүн тикме бирикмебиздин ичинде селлерлер дагы бар, өндүрүшчүлөр дагы бар, бухгалтерский ишканалар дагы бар. Мына буюрса бизге партнер банк кирип атат, дагы башка ар түрдүү айтишниктер бар дегендей адамдар бар. Биздики ушундай сыяктуу форумда адамдар келишет. Адамдар келишип, биз подкаст бүткөндөн кийин адамдар бири-бири менен таанышат, достошот. Сүйлөшөт. Менин заказым бар, сенин өндүрүшүң бар экен. Давай иштешели, мисалы үчүн. Таанышып биринчи пробный берет. Албетте сиз айткандай заказ өтө маанилүү. Бирок азыркы күндө тигүү тармакка нетворкинг керек да. Нетворкингти жөнөкөй айтканда бул таанышуу. Ошо мен дагы эсиме келип кетти да, сен айтып атсаңчы. Өткөндө деген биз ушинтип өндүрүшчүлөрдү жеке мен өзүмдүн тармагым боюнча баягы өндүрүштү туура жүргүзүү боюнча сабак өткөрөм да, окутууларды өткөрөм. Анан ошондо бир 20 киши келген болсо, мисалы, кийин карасам, алар бири-бири менен сүйлөшүп, бирөөсүнүн заказы көп экен эле, анысын жардам бере коеюн деп экинчиси алып, азыр
карасам ошондон бир 3-4 ошондон бирөөсүнүн эле заказын 3-4 алып иштеп айтып келди, мен аябай сүйүнүпчү. Ошондой байланыш да, жакынкы эле байланыштар, мындай ушундай уюшумдар керек пайдасы тийгизет экен. Анан дагы мындай болду. Бир жерде бир өндүрүш жайына барып калдым эле. Алкул байке муну көргөз деди. Мен эми баягы болгондой эле көргөзүп коем да. Моундай ак юбка тигип атабыз, моундай клин бар, кыйналып атабыз, тигиндей мындай деп көрсөтүп койсом, ошол кишилерге кайра телефонуна чалып, башка эле кишилер силер юбка тигип атат экенсиңер, мени да тигип бербейсиңер деп ошону бериптир да. Бул баягы Инстаграмдан ошондой билип алыптыр. Көрсөтүп, мындайча айтканда, силерди деген бирөө сүйөт, сүйбөйт, жактырат, жактырбайт, анын маселесин эмне кыласың? Сен бардыгына жагып турабы? Ушул инструмент болуп атат азыр, учурдагы ушул инструмент болуп атабы? Сен айта бер. Сен кебетең жагат, жакпайт, анын чарбаң болбосун аны менен. Сен ошол өзүңүн өндүрүшүңдү көрсөт, мен муну жасайм. Көрдүңөр, баягы жерде багытың болуш керек да. Мен мушунун адисимин, мен шуну кыйратам, шундукмун. Көрсөтө бер, тажабай эле көрсөтө бер. Көргөн деп ойлобо. Себеп дегенде аны эч ким көргөн эмес. Бул азыркы учурдагы, бул мисалы үчүн интернет же болбосо Instagram баракчасы 10 миллион барактан турат деп койсо болот да, мындай образды элестеткенде. А сен ошол 10 миллион барактын бир тамгасысың сен. Сен ойлоп атасың, мени баарды көрүп койду. Көргөн жок сени. Көрө элек. Ошончолук мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн сен өзүң өндүрүшүңдү биздин эмне деп койсун? Мен айтам мисалы, урматтуу менин тайпалаштарым. Мына бул жерден бул 20 машинканы койдук мына. Бул жерде биз муну тигебиз, мончалык санда тигебиз, сапатыбыз мындай деп өзүңөрдүн колуңардан келген рекламаңарды жасай бергиле. Анан монтип тикме чогултса келип бири-бириңер менен байланышкыла. Себеби мен ошондайды көрдүм. Чындап ушинтип чогулуп окууга келген, андан кийин окуу бүткөндөн кийин бири-бири менен таанышып, бирөө эптей албай атам, мага көп болуп калды деген экен. Кел мен жардамдашам дептир. Жардамдашам деп тигип атканда, бул өзүнүн методун тигиге үйрөтүптүр. Мажбур. Эмнеге? Себеби дегенде тиги кардарга бул өзү жооп берет да. Анан кокустан жаман тигип койгон болсо бала болду да. Ошон үчүн деген тигини кайра карап өзүнөн өзү тигини үйрөттү. Жыйынтыгында ошондойдон 3-4 болду. Мен өз баары менен сүйлөшүп чыктым кече жакында эле. Ошон үчүн деген байланыш бизди, адамдарды мүмкүнчүлүктөр каяктан келет? Адамдардан келет. Бизди ким жардам берет? Адамдар жардам берет. Ошондон коммуникация эң маанилүү. Анан ошол биринчи сунуштар ошо нетворкинг аркылуу тааныштарын табып, бири-бири менен заказ бөлүшүштү. Азыркы жаңы ачкан тигүүчүлөргө сунуш деп айттык. Экинчи бул өтө маанилүү сунуш. Бул жана Алкул байке да айта кетти, сапатка аябай көңүл буруш керек. Себеп дегенде клиент табыш болот. А клиенттин кайра сага келиши, клиентти кармап калуу бул андан кыйыныраак нерсе да. Себеп бул жерден биз жанагы эң подкасттын башында айттым эле. Жана орустар Кытайдан кайра Кыргызстанга келди, себеп аларга ылдамдуулук өтө маанилүү депчи. Сапат ылдамдуулуктан кем эмес да. Сапат балким андан дагы маанилүүрөөк болушу мүмкүн. Себеп азыр Валберстин историясында көрүп атабыз, выкуп азайып кете турган болсо, канча иштеген пайдаң бир заматтын ичинде, бир моделдин негизинде жок болуп кетиши мүмкүн. Сапат өтө маанилүү. Ошон үчүн өндүрүшчүлөргө сунушубуз сапатка жакшылап көңүл буруш. Сапатка кантип жакшы көңүл буруш керек? Сапатын кантип жакшыраак жасашат? Бул уже үйрөнүш керек. Кайра эле нетворкинг. Сүйлөш, билгендери менен байланыш, тажрыйба бөлүш. Конвейер менен тигиш керек. Конвейер тигиш керек. А конвейерди билбесең, пожалуйста, үйрөн билген адамдардан. Себеп Кыргызстандагы мен ойлойм, уже баягыдай парда жаппай калдык ужечи. Уже бири-бирибиз менен бөлүшүп калдык. Кел, сура, үйрөн, пожалуйста, мен маалымат деп атабыз да. Бирок адамдар келбейт экен да, эмнегедир мен түшүнбөй атам. Бирок келиш керек, келбесе болбойт. Себеби өнүгүш керек да, бул нетворкинг. Нетворкинг жок болбойт. Деген жыйынтыкка келип атабыз да. Мен ушундай сунушум бар. Балким клиент табуу жактан сунушуңар дагы кошумча бар болсо. Бирок мага Шер жанагы айтканың аябай кызыктуу болду. Жанагы сапат маселеси. Анан дагы эмнени айттың? Сапат, анан убакыт,
экөө чоң көрсөткүч болуп калбады орустардын чечим кабыл алуусунда. Ошонун баа маселеси балким түшүп кетти. түшүп кетти. Анын Мурун- маанилүүлүгү анчалык болбой калды. Баасы Мурун баа кымбат болсо маанилүү болчу. болсун, бирок сен мага тез алып келип берсең, сапаты орточодон бир аз жакшы болсо болду. Баасы бир аз кымбат болсо, ал чыдайм деп атат да кардар. Эмне себептен өзгөрүп кетти, анан дальше кайка барат айтайынбы? Айт. Мурун болсочу оффлайн рынок болуп базарлар болчу да көбүрөөкчү. Анан баа өтө маанилүү болчу да. Себеп дегенде жанагы соц тармак эмнеге алып келет? Соц тармак оңой баарлашууга алып келет да. Соц тармак өнүгө электе адамдар посредниктер аркылуу келчү да. Анан жана баа өтө маанилүү болчу да. Биринчи бааң арзанбы, сапатың 50-50 болсо окей. Мисалы үчүн ошондой көбүрөөк чечим болчу да. Азыркы күндө эки фактор таасир этти сапаттын жана ылдамдуулуктун өйдөрөөк чыгышына. Биринчи интернет коммерциянын өнүгүүсү, экинчи соц тармактын өнүгүүсү. Интернет коммерция кандай? Бул мен мурунку подкастта да сөз болгон, кээ бир айылдарда, кээ бир шаарларда Россиянын аптекага караганда пункт выдачи заказов көбүрөөк экен алкулбек саны менен. Жылдан жылга Россияда 10%га ПВЗнын сандары көбөйүп атат да. Маркетплейс өнүгөт. Мисалы үчүн үйдө деле сиздин деле кыздарыңыз балким, мен келинчегим үйдө отуруп эле чук заказ басып коет да. Ал заказың Россиядан бери келет. ПВЗга барып көрөт. Чё-то замогу жакпай калды. Чук болду, возврат берип койдум. Эмне жоготот? Эчтеке жоготпойт клиент. Ал товардын кайра келишин, ал товардын кайра ал кайра складка барышын селлер төлөйт да. Мисалы үчүн бул сапатка тиешелүү нерсе болуп атат да. Баа көп маселе эмес бул жердечи. Сапаттын муктаждыгы өсүп кетти. Эмнеге ылдамдуулук дагы баадан дагы өсүп кетти. Мисалы үчүн сен заказ тарс берди, тез убакта заказын чыгарып берүү эмне үчүн бул маанилүүрөөк болуп калды? Тренд мурун бир чыккан тренд балким 1 жыл же жарым жыл кармалчу да. Азыр болсо тренд өтө тез өнүгүп атат. Основной трендтер. Кино көбүрөөк чыгып атат, поп культура көбүрөөк тез өнүгүп атат. Соц тармак Америкадагы маалымат Кыргызстанга 1 секундда жетет, бир публикация кылса. Мурун болсо алпака новостной порталдардан, газеталардан жеткичекти айлап өтүп кетчү да, маалыматтарчы. Ушундай факторлор өзгөртүп койду бизнес моделди. Баа не вопрос болуп калды. Себеп эл дүйнөлүк статистикасы менен караганда средний прожиточный минимумда өсүп атат. Окей, ал да өсөт, бирок айлык майына да өсүп атат да. Тигүү тармакты алкулбаки мен билем 2018-жылы клуброска келгенде сиз айткансыз, орточо тигүүчүлөргө 26 000 сом төлөш керек дегенсиз. 003 дегенде ошондой сиз чыгаргансыз да. Туурабы? 26 000 сом деген. Марат Баке чыгарган. Бирок 26 000 күнүнө 1000 сом деп сиз үйрөтүп жүрчүсүңүз да биздичи. Бирок күнүнө 1000 сом менен азыр ким жашайт? Мисалы үчүн тигүүчүлөрдөн. Кыйын да. Азыркы тигүүчүлөргө 3000 сом бериш керек Күнүнө. деп коеюн, себеби алар тигүүчүлөр мени жакшы көрүп калсын да. Эми бул теманы мен оюмча тигүүчүлөр үчүн түшүнүктүү болду. Каяктан биринчи заказдарды, эми кайсылар эмне маанилүүрөөк экен, эми биздин чыгарылышыбыз да аягына жетип калды. Акыркы суроолор Марат Баке сизден баштайлы. Сизге болгон суроо, тигүү тармагына киргендерде типичный ошибкалар бар да. Туурабы? Себеп дегенде баягы грабли да. Ошол типичный ошибкалар жөнүндө айта кетсеңиз, 2-3 айта кетсеңиз, анан ошол каталарга балким кантип кирбеш керек? Эгерде ошол каталарга учурап калган болсоң, мунун чечүү жолдору. Жаңы баштоодогу 3 катабы негизги, 3 ката. 3 ката. Эми биринчиси бул сенин жетекчиге болгон бир аз даярдыгың. Бул болуш керек. Себеби жетекчи болбойгон киши бир күнү келип туруп эле жетекчи орунга алгандан кийин өтө чоң каталар кетет. Ал каталарды санаштын кереги жок. Бирок бул менеджментке болгон бир аз билим, менеджментке болгон. Бул биринчи деп мен ойлойм. Экинчисинде мен ойлойм, бул өндүрүш болуп аткан үчүн цехтин ичиндеги ситуацияда. Цех бул техниканы карай турган бир адис керек. Механик. Сөзсүз түрдө сенин колуңдагы адам болбосун, бул аутсорсток адам болсо деле болот. Азыр Бишкекте бир аз ачылып калды ушундай аутсорсингдер дагы. Сөзсүз түрдө сенде бир механический жакты караган бир адам, сенин аутсорс же сенин жакын бир ичиңдеги командаңдагы бир адам болуш керек. Уну алдын ала баштап туруп
баштагандан мурун сен адамың жок болсо эртең биринчи тиккен кийимиң эле брак болуп калат да. Же болбосо биринчи машинаңды эле отурганда сындырып аласың. Ушундай көп ситуациялар болду. Себеби сен жаңы баштап атасың, чогулткан акчаңды киргиздиң, биринчи эле күнү брак кылып алышың же биринчи эле күнү машинканы сындырып алышың сени банкротко алып келип коюшу мүмкүн. Мен ушул эки нерсени айтайын негизи. Ушу эки нерсе мен үчүн бул негизги болуп ойлойм да. Рахмат, мен да ойлойм бул өтө азыр биздин Сенде көрүүчүлөргө кандай? маанилүү болот деп ойлойм. Сенде кандай дейм? Мен Алкул байкеден кийин. Алкул байке. Алкул байке. Андайга бул суроого жооп бере албайм го дейм мен. Өндүрүштө каталар меники оюмда башка эле нерселер турат. Сөзсүз түрдө билим албай эле ушул машинкаларды алып келип коюп койсом эле кардар келип алат, мен иштеп кетем деген бул өтө туура эмес кадам. Жок дегенде биринчи ой багып, ошонун билимин алып, кичине мындай маалыматты жыйнап алып туруп анан башташ керек деп ойлойм. Маалымат жыйнаш үчүн бир цехке барып иштеш керекпи? Жакшы, сон мага эстеп кеттим. Мен биринчи барып Кулброско барып иштегенде ошол жерде упаковкада иштегем да. Упаковкада иштегемин, анан мындай кыркып, ташып иштеген иш бар экен. Ошондо иштегем. Бирок дагы бир нерселерге кызыгып сурап коем, тигинден сурасам, бияка чуркап кетет, мунусу бияка чуркап кетет. Эч ким үйрөтпөй койду мага. Ушундай болду менде. Ушу менде жашадым ушунучу. Анан ойлоном, мага эч ким үйрөтпөйт экен деп өзүмчө капа болгондой да болдум. Анан эшикке чыгып, кайра кирип, кайра жана упаковканы кылам. Мен кылган ишимди бирөө көргөн деле жок, мен байкаган деле жок. Ошентип айтор жана 40 кышта иштедим. Упаковка кылганды иштедим. Ошентип бирок үтүктөгөн жокмун. Үтү иштебедим. Корктум ысык деп. Айтор ошол этаптарды иштеп бүткөндөн кийин мен жакшы өндүрүшчү болдум. Бир убакта келип мына эң башкы бөлүмдө Кулбросто 450дөй киши иштеген учурда упаковка бөлүмүнө кирип, мен упаковкамын да өзү жакшы билем да. Анан барып туруп карайм, канча тигүүчүдөн тигилген кийимди канча упаковка да киши болуш керек. Ошону билип алгам да. Ошону жасап чыккам өзүм. Демек 50 тигүүчүгө 7 киши упаковка болот экен. Аны бирөөсүн башчы кылып коюш керек экен. Өзүм ошолор жасап чыккам. Кийин карасам, теги Кулбросто 28 киши жүрөт. Аны карасам, бир 8 киши, 9 киши ашыкчада. Алар канчадан бери иштеп жүрөт десем, ал 7-8 айдан бери ошондой. Анар бир айлык алат. Эмне деген айлык жөн эле төлөнгөн да. Алар жөн эле багы массовка болуп эле жүрө беришкен да. Колун ушун тийгизип коет, мунусун тийгизип коет. Чындап эле майнап иштеген эмес да. Ошондой стандарттарды бирден ар бир этабында ушинтип жазып чыктым. Ооба, бул сонун эме болду. Өндүрүштө иштегендигим себептүү да. Алкул байке, сонун эме болду. Эгерде сен цех ачып иштейин дей турган болсоң, бир цехке кирип иште, ошол жердеги ошибкаларды көр, ошол ошибкаларды үйрөн, эртең цех ачканда кайталабайсың. Бул бекер опыт, айлык төлөп берет еще. Ошону жашаш керек да. Мен да көп муну таң калам. Мисалы үчүн деген Инстаграмдан мага жазып калат да. Мен ушу биздин элибиздин ушундай ойдо экенине да бир аз өкүнөм да. Мындай боорум ооруйт. Иштейт элем, анан мындай кылат, үйрөнгүм келет. Өндүрүштү, муну сиз жасаган өндүрүштү кандай кылып, өндүрүштү күзөтүү, туура өндүрүш жасаганды мага үйрөтүңүзчү дейт да. Анан макул, келсең келесиң, эгер баягы бекер иштейм десең кел деп коем. Жөн эле тил учунда элечи. Десем, мага эмне дейт? Ой, бекер ким бар мага эле депчи. Мен сага эмне деген акча табат, сенин компанияга акча таба турган киши жасайм го. Сен өндүрүп аткан товарды көрүүчүлөрдүн арасында деле болушу мүмкүн. Бир кийимди өндүрүп атасыңар 100-150 сомго. Айталы. Же болсо 300 сомго. Ошону мен бир 60%-ine өндүрсөм, мен канча айырма жасап атам? Туурабы? 100 сом эконом кылсам,
бир айдын ичинде 10 миң бирдемке кылсаң, $1, 10 миң доллар экономия. Мен өзүм жасап көргөндөн билдим да, башында айтканмын, биздеги өндүрүштөгү инженерлер жок экен. Бизде ооба жанакы жогорку окуу жайларында үйрөтөт. Кантип кыркканды, юбка тиккенди, бычканды, шымды, крой, лекала бирдемке ушуну үйрөтөт. Вуздарга барсаңар. Массалык өндүрүштү кантип жүргүзүш керек деген нерсени үйрөтө албайт. Эмне себептен үйрөткөн жок? Же программасында жок беле, же эми киргизип атышабы? Мен бир кабарым жок. Бирок ошондой өндүрүшчүлөр, өндүрүштөгү инженерлер болушу үчүн дагы чоң массалык өндүрүштү жасаган ишканалар керек экен эле. Анан 15 машинка болсо, анын кантип үйрөнөт? Үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк да, практика өткөнгө мүмкүнчүлүк да жок болчу мурунтадан. Азыр эми чоң өндүрүш жайлары болуп калды. Ошондуктан ушундай да. Түшүнүктүү. Рахмат. Мен дагы кошумчалай кетейин типичный ошибкаларды. Биринчиси ошол жаңы тигүү тармакка кирип, швейный цехти арендага алып, машинкаларын коюп алып туруп, анан издешет го. Мен каяка тигем, не тигем. Деген бул аябай көп көрөм да бизге. Мен уже цех ачып койдум, мага заказ керек деп эметет да. Мен сунушум ошол өндүрүштүн баштарынын алдында жанагы сен не тигесиң бүт баарын пландап, балким сенин клиентиңди заранее табып, же болбосо өзүң сата турган болсоң дагы бюджет менен, мисалы үчүн каяка сатасың, Валберс сатасың, не тигесиң, ошонун баарын пландап туруп, ошол жака акча киргизген өтө маанилүү деп айтайын. Экинчиси жанагы дүйнө өнүгүп атат да. Дүйнө аябай тез өнүгүп атат. Мисалы үчүн силер да эске алсаңар, силер мектепте окуган программа азыр актуалдуу эмес. Кошуласыздарбы? Туура. Бирок алар деле азыркы 3-класстагы математика менен ошол убактагы 7-класстын математикасында эле го дейм. Эми дагы мисалы үчүн окуу жай болчу. Эми бүгүн мисалы үчүн Валберстеги рынокто болгон окуу. 1 жыл мурун, 1 жыл эмес, 6 ай мурун Валберсте окуган адамга азыркы Валберс актуальный эмес. Мисалы үчүн кече Джем деген кирди, дагы башка өзгөрүүлөр болду. Бир топ өзгөрүү да. Демек, мен эмнени айткым келип атат? Дүйнө өнүгүп атат. 15 жыл мурун тиккен машинкалар менен азыр тиккен эффективный эмес туурабы? Башка түрдө оборудованиялар келди. Дүйнө өнүгүп атат, адам да өнүгүүгө ачык болуш керек. Тигүүчүлөрдүн көбүн байкайм, мындай. Өнүгүүгө каражат бир аз экономдошот да. Ошого отдельно себестоимость канада бөлүп коюш керек. Тигүүчүлөрдүн өнүгүүсүнө балким. Сен швеяларың барбы? Пожалуйста, үйрөнгөнгө бир мүмкүнчүлүк. Бир кезде тренинг центр деп Клубросо дагы бар эле. Сен менеджерлериңдин өнүгүүсүнө, аларга тренинг өтөсүңбү, аларды курстарга жөнөтөсүңбү? Жетекчи катары дагы сөзсүз түрдө өнүгүп туруш керек. Ар бир чоң ишканалар, мисалы үчүн мен апам 40 жылдык банковский сферада тажрыйбасы бар. 40 жылдык. Акыркы бир 10-15 жылда банктын бир руководящий должностунда иштеп келген да. Ай сайын окуйт курстарга, ай сайын. Жетишпей атам, өнүгүү. Ар бир тармакта карасак, ошондой да. Биздин балким тигүү тармактын негизги проблемасын бир ушул чыгышы мүмкүн да. Рыноктун өнүгүү скоростуна биздин ишкерлердин өнүгүү скоросту жетишпей атат да. Жетишпей атат. Бул экинчи. Үчүнчү болсо акча каражат пайдалануу. Каражат пайдаланууда бизде бир чоң көйгөй бар. Тигүү тармактагылар баягындай собственный капитал деген определение бар. Ошону жакшы санай албай, же болсо таза пайдасын ошону жакшы санай албай, алар балким жана кассага кэш түшөт го акча түшкөн, ошону пайда деп элестетип коюшу мүмкүн да. Баягы моменттер көрөм, жана 15-20 швеяларың бар, ошо менен иштеп атасың, анан бир заказчиңе буф акча келди. Сен нар жагында кайынга акчасын беришиң керек. 20 күндөн айлык майнасын төлөшүң керек. Сен 2 айдан кийин балким жаңы заказың бар эле, сен швейный машинка алышың керек. Өндүрүшүңдө светиңди түздөш керексиң деген расход чыгымдарың бар да. Ошолорду сен эсептебей Lexus айдолгон адамдарды көрдүм да. Мындай кассовый разрыв дейт, Алкул байке, акча жок, кассовый разрыв менен кыйналып атам мен дейт да. Анан хорошо деп жолуксаң Lexus менен келет да. Баягы же үй ушун акчаны туура пландаш керек. Өзүңдүн жеке инвестицияларыңа пландаган акчаны ошону эсептеш керек. Ошол жактан биз тигүү тармактагылар бир аз слабыйраакпыз деп айткым келет. Муну дагы окуш керек экен. Финансовая грамотность.
кошуласызбы? ооба кошулам. Кошул. Саламатсызбы? Мен башында айтып кеткендей эле, мен азыр швейный цехта чайындап турам. Бул өзүбүздүн үйдө, то есть аренда төлөбөйм. Ошонусу плюс болуп атат. Азыр 1 миллионго жакын вкладываем. Анан внутрянкасын мен мисалы билгим келип атат. Мен ооба көп цехтар менен иштешем. Ар кандай проблемалар болот. Бирөө качествосы болбой калат, бирөөсү текстиль брак, бирөөсү ошол ички внутрянкасын айта кетсеңиз дейм да. Мисалы технолог дагы эле технологдун анын үстүнөн дагы бир адам керек. Анткени мен жетишпейм да. Мен анткени продажа менен жүрсөм, ал внутрянка калып кетет да. Ошонун үстүнөн мисалы технолог болот, технологдун үстүндө дагы управляющий болуш керек. Анан кроме, например, технолога дагы башкара турчу адамдар кимдер болушу керек? Мен дагы жөн отурбай реклама кылышым керек да. Марат жооп бергенден болду кыска айтып коеюн. Мен Instagram баракчама кирсеңер, Алыкул Жолдубаев. Ошол жерде ушул өндүрүш жайынын схемасы турат. Алып, ошону көчүрүп алып, кичине изилдеп, ойлонсоңор пайдалуу болушу мүмкүн. Өндүрүштүн мен кантип жүргүзүшүм керек деп сурап атасыз да, туурабы? Структурасын каяктан табышым керек деп сурап атасыз. Структурада кимдер керек, ошонун чоңураак Ооба, внутрянка. кененирээк талдайлы деп атасыз. Ичинде деген. Менин пикиримде ар бир өндүрүштүн ичинде бул ар кандай болушу мүмкүн. Ар бир өндүрүлгөн товарга жараша анын структурасы дагы өзгөрүшү мүмкүн. Индивидуально бир рецепт жок, бир таблетка жок менин пикиримде. Ал бардыгына бирдей кете бере тургандайчы. Сиздин ситуацияңызды балким эксперттерди сиз чакырып, бир пикир алмашып, ошондон таап чыксаңыз, тагыраак прям сиздин рецепт келип чыгат да. Тагыраак рецепт келип чыгат. Бирок бирөөнүн бир жерден көргөн рецептин сиз алып келип иштете алам дегенге мен көзүм бир аз жетпей турат да. Индивидуально сиздин компанияңыз, индивидуально сиздин объем, сиздин качество, сиздин товар, сиздин ассортимент, сиздин оборудование, бул ошого жараша определенный рецепт чыгат. Ушундай да. Мен бир пример айтайын. Мен Кытайга барганда бир көчөгө кирип калдык. Бир көчөгө кирсек, ал жерде бардыгы бир тармактуу эле иштешет экен. Бир эле тармакта иштешет экен. Мен түз эле айтайын, кыскасы бардыгы жемчуг басат экен да. Набивка жемчуга кылат экен. Бир көчө. Шаардын бардыгы ошол жерге келип жемчуг бастырат экен да. Ошолордун бардыгы бир системада иштейт экен. Аларга система куруш кыйын эмес да. Алар бардыгы белгилүү болгондуктан, кошунаныкында деле, бунукунда деле бардыгында бир система иштеп атат, бардыгы бирдей кыймылдап атышат. Кийинки көчөгө киргенде ал жерде страза басып атыптыр, ал жерде система бөлөк жүрөк экен. Ал жерде система бөлөк жүрөк. Андан кийинки көчөдө топчу басып атыптыр, ал жердин системасы дагы биринчи көчөнүн системасына дагы билбейт да. Анан дагы бир суроо, бул конвейер дедиңиз, конвейерге өтүш керек депчи. Азыр мисалы иштеп аткан цехтер, мен иштешип аткан цехтер конвейерда, анткени бул деген убакыт үнөмдөө, качество берет, эң негизгиси эле бул баасы деп атпайбызбы? Баасы нормальный. Ошон үчүн арзан. Азыр менде суроо, мисалы мен цех ачып атам, пока меники прямострочка 6, 4 нитка 3, 10 машинка дейли, там утюг-путюг менен 12 кишиге место бар, мисалы. Блузка дегенсиздер, сиздер? Мен азыр деген неме кылып атам. Рубашка, оверсайз рубашка, ошого мен нишамды ошону таңдап атам да. Ткань пока таңдай элекмин, биринчи жолу уктум. Мен билем, что нишаны таңдаш керек, бирок тканьды мына билип кеттим. Анан мисалы кайсы количествого жеткенде, объемго жеткенде, неделяга качан ойлоно башташ керек, что конвейерный система киргизиш керек депчи.
мисалы мен азыр деген обычный эле кыргыздын эле тигүүчүлөрүн алам да, мен пока возможность жок, анткени мен льготам жок, менин ар кандай андай документациям пока жок. Ал бул баары мындай со временем да. И вот билгим келет да, кайсы объемго келгенде мен уже ойлонушум керек. Мен өсүшүм керек, менин немемде өсүш керек, мага адам жетпей атат, и мен конвейерди киргизем депчи. Сизден бир изделие толук чыгып бүткөн болсо Мисалы цехиңизде. азыр башында деген ар бир Түшүндүм вопросуңузду. Сизден бир изделие толук кирип чыгып кеткен болсо цехиңизде, анда ошол учурда кириш керек. Бул жерде адамдын санына такалбаш керек. Азыр эле башташ керек. Азыр. Эгерде сиз толук циклды кылып аткан болсоңуз, тигүүдөгү толук циклды кылып аткан болсоңуз, анда сиз азыр уже башташыңыз керек. То есть изначально эле мен бангал, там, индус, Жок, ал тиксе болду да. ал системага. Биз система жөнүндө Система сүйлөшүп атабыз. Системаңыз азырдан баштап эле сиздики конвейерный болуш керек. Конвейерный болсо, сиз чоңойто аласыз цехиңизди. Сиздин фабрикаңыздын фабрика болушу бул башындагы конвейер болот, же болбосо кийин орто жолдон конвейерге өтүшүңүз болот. Сиздин цехиңиздин фабрика болушу только конвейерный пошив болот да. Башкача жолдор менен ал жака бара албайбыз да. Бир күн эле бир 200 кишини индивидуально иштетип атып, анан фабрикага өтүп кеткен андай система Кыргызстанда деле жок да. Андай пример Кыргызстанда деле жок. Дүйнөнү айтпай эле коелу, бизде деле андай эмес. Ошо конвейерни башынан баштап конвейер киргизүү туура болот, э? Башынан баштап. Чоң рахмат. Биздин кыргыз тигүүчүлөрүбүздү кантип конвейер системага отургузса болот? Мен отургуза алганым жок, эч ким макул болбойт экен да. Банглдар менен, например, башка улуттагылар менен иштешейин десең, алардын жашаган эмелери жаккан жок. Же ооба, башка да, кыргыздар менен иштеген бизге ыңгайлуу, бирок конвейерный системага түшүрө алганыбыз жок. Ушуларга мотивация катары же кандайдыр бир жаңы система киргизсе кандай болот? Биздин өзүбүздүн кыргыздар менен иштешкенгечи? Негизи чынын айтканда боло турган жери бул жерде ошол ишти уюштурган кишинин билиминин жоктугу, чабалдыгы. Өзүм эгерде мен биле турган болсом, ошол конвейердин башынан баштап аягына чейин кантип башталып, кантип бүтөт экенин билсем, адам башкаруунун методдору, жолдору иштеп чыккан болсом, өзүм жетекчи катары жөндөмдүү болсом, бул уюштурса болот. Айтор кече ушул конвейердин негиздери боюнча мен сабак өткөргөм. Ошол жерде кыргыздардын айлыгы 2000 сомго иштебейт да деген сөз келди дагы. 3500 сом. 3500 сом төлөп көрдүк. Бир күндүк айлык акысы 3500 сомго. Ошондо дагы конвейер методу менен акталып чыкты да. Себеби дегенде окуучулардын арасында кишилер барды иштеп жүргөн кишилер да. Алар билет, меники такыр болбойт, мен бангалды эле алып келе албай атам, бирок жергиликтүү жарандарды иштетип атам, алар 3500 сомдон аз акча иштесе, алар менин бетимди тытат дейт да. Анан макул деп ошентип 3500дөн бюджет бөлүп чыгардык дагы, 20 тигүүчү менен ошол санап көрдүк. Ошондо дагы базар баасы чыкты. Бул мүмкүн. Эми ооба бул конвейер окуусу, конвейердин негиздери бул өтө мындай техникалык мүнөздөгү окуу да. Техникалык мүнөздөгү окуу. Муну биз канча окудук? 1 ай окудукпу, 2 ай окудукпу? 1 айда окуганбыз да, баш аяк. Şu күнгө чейин окуп келдибиз колкулак. Ооба, ошундай болгондо, ошондон бул мындай баягы кичине математика менен, логика менен байланышкан техникалык мүнөздөгү окуу да. Анан ооз-эки муну кыска убакта айта албайсың. Анан атайы окууларды өткөрүп атабыз. Мына ушуну менен мен канча 3 жолу өткөрдүк баштапкадан бери. Ким кааласа ушу баштап өндүрүштү баштайт элем деген кишилерге жалпы жакшы маалымат болот. Бул бир. Экинчи, мен ошол бангалдарды алып келип алдым эле. Же мен иштеп кантип ишке киргизем ушуну деп кыйналып аткан кишилер келип окуса болот. Мен мисалы цехте кыздарга бир күндө 3000 сом таба турганга примерно санайм да, бирок ошо хронометраж чыгарганды билбейм. Например, средний тиккен кызга биринчи мен методум ушундай, биринчи
берем, бир 2 күн 3 күн бир модельди тигип күнүнө канча чыгарат, ошого карап баары 3000 сомдун тегерегин коем да. Андан жакшыраак тиккен кыздар бар, андан өйдө тигет, анан ылдыйраак да тиккендер бар. Азыр мисалы жаңы үйрөнчүк кыздар келип атат, ушундай эмеге отургузгум келип атат да. Жаңы элеке кантип элек бөлүп тиккенгечи. Ошого отургузганга мен санаганды билбейм да. Хронометражга бөлгөндү билбейм. Ошондо сиздерде сабак барбы ошондой өтө ооба, турган? бизде сабак бар ошондой. Алкул байке дагы өзү жеке өзү айткандай Алкул байкенин өзүнүн сабагы дагы бар. Анан тикменин ичинде дагы бул сабак бар азыр. Тикменин ичинде дагы 15-июльдан баштап негизи башталат. Ал каяктан карап көрсөк болот мисалы? Биз баракчаларга өзүбүз реклама кылып таратып, колдон келишинче жайылтканга аракет кылабыз бул нерсени 15-июльдан баштап. Жанагы экөөңүздөрдүн сурооңуздарга жакын болгон үчүн мен чогуу дагы жооп бергенге эме кылайын. Биз бир эксперттерди чакырып иштетип көргөнбүз. Илгери дейличи. Биз жаңы жумушка киргенде өзүбүз хронометражды биле элек кезде сырттан түрктөр келип иштеткен. Бирок алардан өзүбүз үйрөнүп, кийин бир проект менен чогуу окуп үйрөнүп киргизгенибиздин натыйжасы жакшыраак болгон. Биздин тарыхта, биздин историяда ушундай да. Бирок аябай чоң опыттагы киши келип дагы ал же балким ал жерде коммуникация вопросу чыгаттыр, же башка бир маселе чыгаттыр. Кыскасы ал 4 ай 5 ай кылган нерсесин көп результат берген эмес, бирок өзүбүз окуп, өзүбүз түшүнүп, анан өзүбүз киргенден кийин результат четкиликтүү болгон, жакшы болгон результат. Сиздердики да точно ушундай болобу болбойбу деп айта албайбыз. Бирок бул сөзсүз түрдө пайда берет только. Сиздерге өзүңүздөрдүн жеке өзүңүздөрдө болгон билим болсо, ошол кыздарга түшүндүрүүдө, ошол жумушту аткарууда результат жакшыраак болот. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга салам. Менин атым Камила. Мен суроо берейин дедим эле, суроолорум аябай көп болуп кетти. Үйдөн даярданып келгем, бирок азыр дагы кошулуп кетти да. Насчет биринчи суроом налог боюнча. Биринчи кандай документтер даярдаш керек? Мен, например, таза иштегим келет, чтобы потом я могла привлекать себе инвесторов, чтобы сейчас я могла показать свои счета. Бухгалтерия жактан болсо сөзсүз тигүү тармагында иштеген адамдардын баары ачыкка чыгыш керек. Мен бүгүн жөнөттүм тикме бирикмесинин группасына, WhatsAppка ким катталган болсо көрдү. Мамлекет ушул өндүрүшчүлөргө 500 миллион сом бөлдү бүгүн. Азыркы иштеп аткан тигүү тармакта жүргөн адамдар бир заявка жазып 5 миллион сомдон финансирование алса болот. Бул мисалы үчүн банковский ставкада эмес. Ушундай бул Кыргызстанда тигүү тармагы өзү өтө маанилүү болгондуктан дайыма Кыргызстандын ичинде аябай көптөгөн грант жана мүмкүнчүлүктөр дайыма болот да. Бир эмеси бар, условиясы бар. Баарына тийишелүү. Бухгалтерияң ак болуш керек, түшкөн акчаң болуш керек, налогтор төлөнүш керек деген дагы башка моменттерге караганда эң негизгиси белый болуш керек. Башынан баштап, Башынан баштап, конечно, анан сиз эмне иштеп акчаны таап топтоп машинанын баарын алгандан кийин анан мен белыйга чыгам дейсизби? Андай эмес. Башынан башташ керек. Бул сиз мындай бир жумушка аласызбы? Уже налог төлөп башташ керексиз. Биринчи акчаңызды таптыңызбы? Уже налог төлөп башташ керек. Мен ушу документациянын башынан түздөп кетким келет да. Эмнеге дегенде, мага келген, менде иштейм деген кишиге дагы жакшы условия керек. Ал деле пенсия алыш керек. Өзүнүн жашоосун ойлогон киши ага маани берет деп ойлойм да. Биздин тигүү тармагынын ошо биздин швейниктердин мүмкүнчүлүктөрү налог жагынан эң жакшы да. Бизде бар мүмкүнчүлүк бир дагы тармакта жок Кыргызстанда. Бизде 2 күндөн кийин чыгарылышат, именно ошо тигүү тармагынын ичиндеги бухгалтерия жөнүндө YouTubeга чыгат. 2 күндөн кийин ошол жакта толук маалымат бергенбиз да.
кандай кайсы учурда кандай налогдор, кайсы учурда каяктан грант издесеңер болот, каяктан финансирование издесеңер болот деген толук маалыматты ошол жактан бергенбиз. Аны дагы сөзсүз түрдө көрүп коюңуз. Анан сизге ошол биз менен тикме бирикмесинин ичинде бухгалтерияны жүргүзгөн ишкерлер бар. Ошолордун контакттарын берип коебуз. Анан ошол YouTube'тагы көргөндөн кийин жакшы комментарий берип койсоңуз, алардан да еще бекер консультация бар. Бул бизнести баштап жаткан учурда эң чоң катаңыздарды айтып бере аласыздарбы? Эң чоң эмне ката кетирдиңиздер жана ошол эмне кандай сабак болду ошол? Мисалы үчүн биз дагы ошол катаны кайталабаш үчүн билип алыш үчүн да эмне кандай эң чоң катачылыктарды кетирдиңиздер да, кандай сабак алдыңыздар? Анан ошол эле учурда брендке болгон ишеними, кардарды кантип сактап калышыбыз керек? Качестводан тышкары да кандай эме менен биз кардарды мындай жак менен көпкө узакка иштеше алабыз да? Түшүнүктүү эле суроолор болдубу? Кардар боюнча мен айтып. Кардар боюнча мен проблема боюнча мен айтып коеюн анда. Эсте калган, бир тармактуу иштеп жүргөн биздин компания, чоң бир фабрикабыз, бир бөлүм. Бир учурда сырттан клиент менен таанышып калдык. Аябай чоң жаңы заказ менен келди. Ал сырьёну дагы, ал модельди дагы биздин компания көргөн эмес. Биз ошол заказды алганбыз. Чоң көлөмдө алганбыз. Ошол биздин эң чоң ката болгон да. Биз ошол сырьёну түшүнбөй туруп, ошол материалдын өзүн билбей туруп, ошол кийимдин өзүн түшүнбөй туруп, аябай чоң бир заказды фабрикага алып алганбыз. Бул ковид учурунда болгон. Бул биздин машинка бузулуп калган. Биздин машинка күйүп кеткен. Бул башкача бир резиновый ткань болгон да. Ошол резиновый тканьды кесип баштаганда биздин чоң бир машинка станок. Биздин фабриканын мен менеджер катары чечим бизде болгон үчүн мен ошону эстеп калгам да. Колдон келбеген нерсени алып алган. Тааныш эмес. Бая башында айтпадыкпы? Сөз түрдө кездеме ткань мындай эме болуш керек жанагындай. Өзгөрбөш керек, бирөңчөй болуш керек. Сен таанып жүргөн, колдонуп жүргөн ткань. Андан башка нерсе болуп калды. азыр башка заказ деле алабыз. Бирок ал ткань менен биринчи таанышуу жүргүзүп, ал жөнүндө изилдеп, тактап, андан кийин анын өндүрүшүнө киребиз да. Ошол бул эски учурда болгон үчүн вот ушул эсте калган бир чоң нерсе бар да. Негизи ал аутсорс болчу. Чындыгында да аутсорс болчу. Бирок биздин Башкачараак ката айтайын мен. бизге услуга кылып берген кишинин абурдунеси күйүп кеткен да. Мындай дагы болот азаматтар. Жанагы бир маалда сода болуп анан кийин толтура акча келди. Андай акчаны ошол убакта мага чоң эле сумма көрүндү. Бирок ал акчаны мен 2 жумага жетпей жоготуп алдым да. Жок акча, жанагы пачка акчаларчы. Коробкалап келген акча жоголуп кетти. Анан каяка кетти дейм да. Каяка кетти деп сурам жыласам, баардык корогон кайсыл жага сарпталгандыгында кагаздарда менин колум турат. Чогултса чыгат. Каяка кеткени жазылып турат. Бирок акча жок, анан акча жетпей атат дагы. Анан ушундай болду да. Көрсө акчаны коротууда дагы зарылдыгына жараша катары менен жазып алыш керек. По уровню ликвидности деген бир эме бар. Ошол зарылы кайсы эң маанилүүсү кайсы ошонун катарын акча финансылык билимдин жетишсиздигинен болгон. Ошондуктан силерде бар акчаңарды деле өзүңөр ошону туура колдонгонду билбесеңер, мисалы жакшысы жакшы ошону билген финансистти жалдап койсоңор, ошол жакшыраак болот. Акчаңарды коргоп берет, айтып берет. Ошол туурараак колдонот. Бирөөгө ишенбейм деп эле аны албай өзүң билдим кылганда, өзүң билдим кылып алып, мына мага окшогондон кийин акча жоготосуңар. Ошол. Рахмат. Эми жана клиентти кармоо дегенде жана биринчи сапаттан тышкары деп атпайсызбы? Бул ылдамдуулук, анан профессионалдуулук. Профессионалдуулук жана клиент менен болгон сүйлөшүүдө.
ал мен сүйлөшүп атканда анын запросторун сен билишиң керек да. Тек карта канча түзүлөт, канча срокто бере аласың, ошо бүт ага керектүү маалыматты тез убакта бере алсаң, ошол ал сөзсүз түрдө аларды кармайт. Себептен бизде мындай масштабта караганда Кыргызстан, Өзбекстан бар да. Өзбекстан бизге караганда арзан берип жүргөн да товардычы. Бирок орустардын көбү бизге келе берчү. Себептен алар менен мамилени биз түзүп алчубуз. Саламатсыздарбы? Менин суроом кыска. Жана сиздердин шорпо боюнча азыркы селлер сатуучуларым 2-3 жылдан бери иштеген заказчиктерим. Башында рубашка тигип келатканбыз. Анан жарым жылдан кийин мага башка модельди берет. Дагы жарым жылдан кийин дагы башка модельди берет. Ошондо мен бир казанга койдун да этин, жылкынын этин, малдын этин бышырып берсем боло береби? Болбойт. Анда Болбойт. Себеби дегенде бул учурда кандай болуп калат? Өндүрүшчү жайы катары, ишкер катары сиздин өзүңүздүн компанияңыздын жеке планы жок болуп атат. Сиздин жашооңуз бирөөнүн пландаганы боюнча жүрүп барат. Бир күнү ал менин могу каалоомду аткарып кой дейт. Эртеси күнү башка киши келип, же ошол эле киши келип башка нерсени буйрутма берип атат. Ошол кишини карап, оозубузду ачып, ошонун планы менен жашап, өндүрүшүбүз өлүп калат. Мына ошондуктан өзүбүздүн планыбыз менен өндүрүш жасашыбыз керек. Улантып бериңиз. анда мен заказчигиме жок, мен бул моделиңди тигип бере албаймын десем, ал башка бирөөгө аны тиктирет. Анан башка цех, фабрика, мен бул моделиңди тигемин дейт, мен заказ жоготом да. Маселе жок. Кетсе кете берсин. Бирок сиз башка бирөөгө берет, аны менен эмне чарбаңыз бар? Башка бирөөгө берет, анан ал клиентти биротоло тартып алат. Бул ойлор ал жакшы эмес да. Биринчи кезекте сиз бүгүн эле үйгө барып, шорпону туп-тунук суп-сулуу сонун кылып бышырыңыз эле, башка ошол результат болот ошондончу. Маңыз биз кайсы бир багытты майын чыгарып, эзип, мыктыласак, ошол кардары келечектүү болот дегенге келип атабыз да. Мына ошого машыгыш керек. Айтып эле көрүнгөн, айтып эле жүргөн нерсе бар. Брус Ли айтып турго жана 1000 түрдүү көнүгүүнү билген мушкерден эмес, бир түрдүү көнүгүүнү 1000 жолу жасаган мушкерден корком деп. Бул жерде дагы эле эмне чеберчилик жөнүндө кетип атат маселе. Демек биз өндүрүш жайын түптөй турган болсок, биз багыттуу өзүбүздүн чеберчилигибизди арттырышыбыз керек. Бирок образец тигип берип жатканда, образец клиентке, заказчикке жагып жатпайбы, тиггиле депчи. Мен оститип атпаймынбы, жеп көр кандай. Дальше жесең болобу деп. Бирок мен түшүнүп турам, ал бир эле образецти тигип, 2-3 тиккенде тим эле образецти чекчейтебиз. Ал көрүп алып туруп эси ойт, ой ушундук. Андан кийин аны өндүрүшкө киргизгенде эле брактар чыгып баштайт. Эмне себептен? Демек, чындыгы жүзүбүз ушундай, биз чындап жасай албайбыз. Ал нерсеге биз машыккан эмеспиз. Анан нижний частька эме да, цех ошого көнүп калган кыздарчы. Эме блузка же башка кийим алып келсе мен албайм. Шортик менен юбканы жакшы тигет. Анан келген эмелер таң калат да, сен кичинекей эле ушундай цехте отуруп алып эле ушунча количество, килтеген цехтин количествосын чыгарып коесуң деп. Мендей кыздар уже 10-15 жылдан бери только шортик и юбка тигет да. А сен жана ар кайсыга секретип атып, уже количествоны чыгара албай каласың. Жок, мен алар деле мага рубашка тигип берип жатып эле мага классика шым заказ беришпейт. Өзүм тиге ала тургандар, например, сиз айтып атпайсызбы, үстү верхний части мен жаш тигем да, рубашка менен топиктердичи. Анан көйнөктүн үстү жагын жакшы чыгарам. Азаматтар, болгону биз ошону тиге алабыз деп ойлойбуз. Бизге ошондой туюлат. Чындыгында ал көрсөткүчтөр, мен мыкты иштедим, жакшы көрсөткүчтөр деген нерсени айттык. Количество, качество, вовремя. Мына ушул 3 негизги көрсөткүч бар. Срок, канча срокто тигесиз? Мисалы, сурай турган болсо биз жаңы келген нерсенин биздин өндүрүш жайыбызда канча күндө чыгат экенин биз билбейбиз. Болжоп коюшубуз мүмкүн, бирок биздин болжообуз чыныгы өндүрүмдүүлүк эмес. Эмне менен талаптагы өндүрүмдүүлүк эмес да. Эмне менен салыштырып атканга байланыштуу. Сиз буну блузка тиге билеңиз мурда? Блузка менен салыштырып көрсөңүз, блузканы көбүрөөк тигесизби же шорттону көбүрөөк тигесизби?
ошону менен салыштырып көрүңүз. Шорттордон пайда түшүп аткан болсо, бул анда выгодный экен деп ойлоп аткан болушу мүмкүнсүз, бирок жалаң шорто тиккени менен салыштырып көрүшүңүз керек өзүңүздү. Ошондо туура результат болот. Мындайда өтө бир жакшы киши менен өтө жаман кишини салыштыргандай эле болуп калат да. Алкул байке, биринчи белегибизди сиз кайсы суроону жакшы деп ойлойсуз, сиз бериңиз. Биринчи белегибиз ушу биздин башкы өнөктөшүбүз Optima Banktын белеги. Себеби эже уже профилдин башын баштаптыр да, өзү айткандай. Эсептеген боюнча да кичине добивать этип коюш керек. Так билет экенсиз. Бирок чындыгында Алкул байке, сиз карындашыбызга бергениңизге мен да кошулам. Эмнеге? Себеби бул жерде жаңы специальностьтер пайда болуп атат. Мурун селлер деген специальность пайда болгон болчу. Азыркы күндө селлер менен өндүрүшчүнүн ортосундагы дагы бир формат бар да, дагы бир жаңы специальность бар. Ушул специальность жок болгон болсо, анда бул тармак өнүкпөй калышы мүмкүн. Бул азыр заман ушундай болуп калыптыр. Кече таксист менен кыргыз адамдар жеке сүйлөшчү. Анан бир заман келген биз рация же телефон аркылуу диспетчерге чалып, анан диспетчер такси чыгарып берчи. Азыр приложение аркылуу чыгарып атабыз. Бул карындашыбыздын негизги специальности азыркы күндөгү Кыргызстанга керектүү болуп атат да. Именно өндүрүш менен сатуунун күчөтүш үчүн жаңы пайда болгон бир ступень. Ушул ступень бул жаңы эле өркүндөп кетет. Биздин чыгарылышыбыз аягына жетип калды. Тигүү тармагын колдоп, тигүүчүлөргө салымын кошолу деп биз менен тең келе жаткан биздин башкы өнөктөшүбүз Optima Bankка терең ыраазычылык айтып кетким келет. Жана биздин негизги өнөктөшүбүздөн спикерлерге урматтоо менен белектери бар экен. Белектер бул сиздердин көп жылдык тажрыйбаңыздарды топтоп, тигүү тармагына салымыбыз тийсин деп убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн Optima Banktан жана Тикме бирикмесинен ыраазычылык. Жана биздин официалдуу партнерубуз Толор брендине дагы ыраазычылык айта кетким келет. Толор бренди бул эркиндикти сүйгөн адамдар үчүн, Толор бренди бул саркеч кийимди жакшы көргөн адамдар үчүн. Эгерде сиз саркеч кийим издесеңиз, анда сиз Азия Молл соода борборунун 2-кабатынан Толордун дүкөнүн табасыз. Эми биздин чыгарылышыбыз көрүүчүлөргө пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө сиз биздин YouTube каналыбызга катталыңыздар, лайк басыңыздар, жана кызыктуу комментарий жазыңыздар. Эң кызыктуу комментарийге Тикме бирикмесинен бизнес завтрак, анан биздин ушул спикерлер менен болгон Тикменин акысынан консультация. Биздин чыгарылышыбыз сиздер үчүн пайдалуу болот деп ишенебиз. Кыргызстаныбызга салымыбызды коштук деп ишенебиз. Дагы кошобуз. Бизди колдоп, лайк басып жатканыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө.